Баратбай Аракеев, мен сага өлүм алып келем. Эми даана келди ошол мезгил. Киргиз өз шаарында эч качан эч кимден чочубайт. Баш бергени бир гана болуш. Кезеги келгенде болушту итере түртүп, өзү жалгыз бийлөөнү самайт. Ал оюн эч ким билбейт. Эп адам ушул жөнүндө болуш билип калса, ошол замат жок болорун беш колундай сезет Киргиз. Бул шаардын прокуратурасы менен милициясы да тийбейт Киргизге. Анын болуштун оң колу экенин даана сезишет. Ал эми болуш деген өз киши да аларга. Өздөрү өндүрө албаган акчаны болуш өндүрөт эмеспи? Мындан 4-5 жыл чамасында мурун бул шаарга бир жаш, курт жигит прокурор болуп чектелип, болуш солуш дегендерди жерге житирип жиберем деп бир топтордун көзүнө чоң сүйлөп таштап, анан ошол сөздү ишке ашырмакчы болуп, иш баштады эле башка районго катардагы тергөөчү кылып которуп ташташты. Болушту оңой көргөндөр ошондой болот. Эмдиги прокурор менен болуштун мамилеси жакшы. Бири бириникине мейманчылап барбаса да жакшы катышат. Ошентип болуштун оң кол аты бар Киргиз бул шаардын эрке баласы. Киргиз бүгүн бөтөнчө көңүлдүү эле. Болуштун өз колунан $2000 алып, ал салынган чөнтөк тушу ысып күйүп жаткандай сезилип, алеп-жалеп болуп аткан. Бүгүн эч кимге кошулбай өзүнчө эс алгысы келди. Бу 200 000 чамалуу эл жашаган чакан шаарда эмне көп, ресторан менен кафеси көп. Киргиз мына ошол көп ресторандардын бирине барып, өзүнчө кабинадан орун алды да официанттардын чоңу болгон бир шыпылдаган узун бойлуу жигитти чакырды. Киргизди беш колундай билген, билмек турсун бир ирет тумшуктан ары бир жеп, эс учун жоготкон неме бат эле жетип келип, буйрук күттү. Чүрөктөрүңдөн бирди алып кел, анан мейманканадан орун даярда, деди Киргиз тегинин саламына жооп берүүнүн ордуна. Жарайт. Аз өтпөй Киргиздин жанына турнабут татына орус кыз олтурду. Стол тирелген тамак аш желди, ичкилик ичилди. Залда музыка жаңырат. Бийлегендерди көргөн Киргиз кызга айтты. Бар, бийлеп кел. Жалгызбы? Тегилер эмне көзүңө көрүнбөйбү, Бар бийле, деди Киргиз, топтошуп шалактап жаткандарды көрсөтүп. Бар. Кыз барып, топко кошулуп, алар менен кошо шалактады. Киргиз карап турат. Кызды бийледеп жибергени алыстан анын толкусун көрмөк. Көрдү, баамдады. Мүчөсү келишкен мыкты экен. Жактырып турду. Азыр эле жулмалап кумар кандыргысы бар. Кыз бийлеп келгенден кийин Киргиз ага болгон мамилесин өзгөрттү. Буга чейин сүйлөсө, оройлоно кетип, кол жоолукча көрбөй жатса, эми жумшара кетти. Кыздын сулуулугу менен эми 18ге толгон жаштагы өзүнү тартып бараткандай болду. Киргиз мындайлардын далайын көргөндечи, бирок бул болсо алардын баарынан мыкты сезилди. Киргиз баягы шыпылдаган жигитти чакырып, $100 кагазды колуна бербей ыргытып сурады. Даярбы? Сенин бир ооз сөзүң. 5-номер, мына ачкычы. Киргиз кызды көздөй баш ийкеди эле ачкыч кыздын колуна берилди. Киргиз бир топ кызып калган. Артында келаткан кыздын бар жогун элес албай, теңсели басып, 2-чи кабатка көтөрүлдү. Кыз артынан келип, 5-номердин эшигин ачып, Киргизди өткөзүп, артынан кирди. Киргиз төр жактагы 2 креслонун бирине кулай олтуруп, кызга буйрук бере сүйлөдү. Бар, душка түшүп кел. Кыз душка кирип кетти. Киргиз чакан столдо жер жемиши менен коюлган арактан бир рюмка куюп ичип, кайра ордуна олтуруп, көзүн жумду. Сезимине жыргал кумар келип, жан жибип барат. Дал ушул учурда бөлмөнүн эшиги акырын ачылып, кара көз айнекчен 2 жигит мышыктай бөгүп басып, Киргиздин маңдайында турушту. Ал деле көзүн ачпайт, жыргалында жүрөт. Жигиттердин бири Киргизди төбөдөн ары басты, колдун кыры менен. Ач көздү, ниңди. Киргиз ыргып туруп баратып, кайра ордуна шалак түштү. 2-чи сокку урулган эле. Эси ооп, кайра оңолгон Киргиз маңдайындагы экөөнү көрдү. Мырзабек менен Самат болчу. Аларды көргөн неме өзүн жоготуп салды. Денеси башкаруудан калып, былжыраган бир нерсеге айлангандай болду. Эмеле көңүлдүү бажырайган көзү бүлбүл тартып, нуру өчө түшкөндөй. Эй Айбан, жооп берер мезгилиң келди, билдиңби? Деди Мырзабек арт жагынан гүлшителдүү тапанчаны сууруп. Айтар сөзүң барбы? Сөзү болсо да айта албай турду.
Аз мурун эле бул жарыкчылыкта өзүнө теңдеш адам жоктой көпкөн неменин А дегенге алы келбеди. Мырзабек сол колу менен анын мойнун муунта кармап, деми кыстыгып баратканда кайра кое берди. Айтар сөзүм жок дечи. Киргиз кырылдады. Мен эмес. Мага буйрук берген. Болуш. Дагы кимдер бар эле? Үчөө. Киргиз нурсуз көзүн алайта, үчөөнүн атын айтып, бир өлүмдүн каламбы дегендей кошумчалады. Болот да билген. Өзүңөр билгиле деген. Мырзабек аялы зордукталып жатканын элестетип жиберди. Заар бетине чыгып, бет маңдайында көзү алайып, бул дүйнөдө азыр кумурскача алы жок экенин сезип, өлүм көзүнө көрүнүп жаткан немени чекеге басты тапанчасы менен. Чекеден кан жая берди. Экинчи ирет аткан жок. Мырзабек жинине ачуусуна алдырып жиберди. Жалынтып, боздотуп, ошондон өчүн кандырып туруп атмак. Өзүн кармай албады. Өчү канбай калгандай болду. Тийбегиле деп чыңырып, алсыз боздоп жаткан аялын дагы эстеди. Самат чөнтөктөн алакандай кагаз алып чыгып, Киргиздин кан аккан чекесине чаптап таштады. Мен сага өлүм алып келдим деп жазылган ак баракка кан жая берди. Орус кыз да көңүлдүү эле. Ваннага жакшы түшүп, килейген сүлгү менен ороно чыкты да, чекеден кан агып, кагаз чапталган Киргиздин өлүгүн көрүп, бир каттуу чыңырды да сыртка атып чыкты. Сүлгүсү денеден шыпырылып жерде жатты. 4 сааттан кийин Мырзабек менен Самат Бишкекке кайра кайтышты. Муруттар менен паректер алынды. Самат сурап минген Жигулинин өз номери тагылып, ээсине жеткирилди. Ал Жигули Саматтын бир досунуку болчу. Эртеси экөө тең жумуштарына чыгышты. Киргиздин өлүгүн туш тараптан изилдешкен криминалисттер эч кандай илинчек таппай, сөөк моргко жеткирилди. Ошондон 3 күн өткөндөн кийин 30-дун жоон ортосундагы Киргиздин сөөгү жерге берилди. Кыргыздын баасы менен айтканда, сөөк жакшы коюлду. 5 жылкы союлуп, Бишкектин өзүнөн алдырган чоң молдо жаназа окуду. Шаардын эң чоң ресторандарына топурак салганы келген эл 3 бөлүнүп, кезек менен тамак жешти. Миң чамалууга болжолу. Сөөк коюунун бүт чыгымын Болуш жигиттер менен көтөрдү. Сөөк коюлуп жатканда, Кыргызбай, жайлуу жат. Сенин өчүңдү алууга ант беребиз деп Болуш жашырбай айтып, жашынган болду. Ошол Киргиздин сөөгү жерге коюлгандан 3-4 күн өткөндө Болуш үйүндө жатып, 10 жылдай бою өзүнө кыңк этпей кызмат кылып келген жигити эми түбөлүк кайрылбай турганын эстеп, чын дилден күйүп турду. Кимдер булар? Дал чекеге атып кеткен. Ал селт этти. Киргиздин чекесине жабыштырылган кагазды эстеди. Өзү да албады беле ошондой кагазды. Ал ушул күнгө чейин ага элес берген эмес. Не баг унутуп салган. Бир келе сонун кылган оюну деп ойлогон да. Аз мурун андай кагаз тиги Бишкектеги камандын чекесине жабыштырылбадыбы? Жок. Алар келе солор эмес. Өтө коркунучтуу, мыкты даярдыгы бар немелер. Абалким чын эле. Абалким милициянын өздөрү жасап жаткан болбосун? Кылмыш закону өтө жумшак, криминалга каршы күрөштө ошол өтө жумшак, жеңил жазалардын кедергиси тийип жатат деп милициячиндерди айтып калып жүрбөйбү? Официалдуу эле. Чекеге кагаз чаптагандар ошолор болушу толук мүмкүн. Же өзүнчө касташып жүргөн немелерби? Бул шаарда андайлар жок десе болот. Биринчиден, анчалык чоң душманы жок. Анын да батын албайт минтип согуш жарыялаганга. Алар ким болсо да эмдиги кезекте өзү Болуш болушу мүмкүн эле. Болуштун ошол күнкү мээси шишип, санаасы ашып турду. Эч нерсени тоотпой, Кудайдан кийинки өзү болуп жүрчү неме ушул күнү санаага жакшы алдырды. Өлүмгө тең келчү коркунуч жок көрүнбөйбү бу адам жолунда? Киргиздин 40 берилгенден дал эртеси ал өлөөрүндө Мырзабекке айтып кеткен 3 зордукчунун өлүктөрү 3 жерден табылды. Үчөө тең дал чекеге ок жешкен. Баягы өлүм алып келген кагаздар чапталган. Эми мен сага өлүм алып келем. Мен сага өлүм алып келдим дегендин кеби бүт өлкөнү түйшөлтүп таштады. Милиция менен прокуратура, коопсуздук кызматы бул чектен чыккан окуяларга опсуз маани берип баш катырышты. Крим дүйнөнүн генералдарынан катардагы жоокерлерине чейин кезектеги мен эмеспи деген ой илеңдетип, ичкен тамагын да, алган акчаларын да аш кылбай
жан санаа эмес, өлүм санаасынын сазына батырды. Коопсуздук кызматында да, милиция менен прокуратурада да маанилүү жашыруун кеңештер байма-бай өтүп турду. Өлүм алып келген немени тезинен кармоо же жок кылуу талабаларга Ак үй тараптан катуу коюлду эле, чак-челекей түшүп эле жатып калышты. Улам бир чоңу кийинки чоңуна эгер тез арада таппасаң, иштен айдаласың деген сөздү айтып атты. Болуш оң колунан ананда 3 жигитинен айрылып, эми кезек өзүнүкү экениндей сезип өтө сак боло баштады. Наркы терки солкулдап жүрчү неме офиси менен үйүнөн чыкпады. Ал жерлердеги кайтаруу 2 эсе күчтүү болуучу. Офистен үйүнөн офиске келгенде бир эмес 2 машина, бири алдыда, экинчиси артына түшөт. Ар биринде 3төн жигит. Үйүнүн бир бөлмөсүндө 2 жигит, короодогу үйүндө баягы кароолчу менен дагы 2 жигит түн күзөтүшөт. Ошол күндөрдүн биринде түш маал эле Болуштун дарбазасы кагылып, короодо жүргөн кароолчу эшикти ачты. Ушул шаардын базарларында тентип, бөтөлкө чогултуп, кайыр сурап, өмүрүндө соо жүрбөгөн бир селсаяк орус кароолчуга конверт сунуп турду. Силерге берип кой деген. Кожоюнга. Ким? Ким экенин кайдан билейин? Бир кыргыз. Селсаяк теңселе кете берди. Кароолчу сыртында эч жазуу жок, конвертти ошол эле жерде тамеки чегип, эригип олтурган бир жигитке карматты. Базарда жүргөн алкаш алып келди. Жигит конвертти наркы терке карап, ачсамбы, ачпасамбы деп азга ойлонуп туруп тийген жок. Болуштун балесине калбайын деди окшойт. Түз эле үйгө кирип, уйку менен уялаш эмдигиче төшөктөн тура элек Болуштун аялдын бөлмөсүн какты. Аял эми гана керебетине туруп олтурган. Ошол жерден туруп басып кете албай, өзү менен өзү кармашып жаткан. Эшик кагылганда туруп, барып эшикти ачты. Кат келиптир, деген жигит конвертти аялга берип кете берди. Аял кайра келип, керебетине олтуруп, конвертти ачып, ичиндеги кагазды алып окуду. Мен сага өлүм алып келем. А дегенде эч нерсеге көңүл токтотпой эле, бу сволчун эмне дегени деп өзүнчө сүйлөп алды. Анан жакында эле өлгөн киргиз менен берки 3 жигиттин өлгөнүн, алардын чекесине мен сага өлүм алып келдим деп жазылганын эстеди. Болуштун бир жигити айтып берген ошондой болгонун селт этти. Кагазды ыргытып жиберип кайралды. Жүрөгү опколжуп, анан жарылуучудай абалга жетип титиреп кетти. Ошол замат ордунан туруп бөлмөнүн эшигин ачкычы менен бекитти. Андан соң терезеге жетип, короону карады. Жанагы жигит менен кароолчу орундукта бирдемелерди сүйлөшүп олтурушат. Айнекти такылдатып жиберди аял. Тиги экөө тең карашты эле кол булгалай чакырды. Жигит бат эле жетип келип, эшикти тартса бек, тыкылдатты. Ким? Деп сурап атпайбы аял. Мен эле же. Аял эшикти ачып, дали колунда жүргөн кагазды жигитке карматып, кайра эшигин бекитип алды. Төшөктөн тургандан кийин далайга уйкусу ачылбай керебетте кенен жарым саат отурчу аялдын уйку суроосу чайыттай ачылды. Ушул эле үйдөгү Болуш экөө гана кирүүгө акысы бар туалетке бара албай олтурду. Жанагы колунда коркунучтуу сөз жазылган кагазды алган жигит араңдан зорго батынып, Болушка суук кабарды калтырай араң угузду. Бул убакта Болуш жаңы эле көңүлдөшү менен эзилише сүйлөшүп, чөнтөк телефонун столго койгон эле. Бүгүн экөө кезигишмек. Бу тапканы 3 айга боло элек, көңүлдөшү Болуштун жарым жашында эле. Сулуулар конкурсуна катышып, ушул шаардын биринчи сулуусу табылган. Эми Бишкектеги конкурска катышып, мыкты модель болом деген үмүтү бар эле. Эми ал үмүттү ишке ашырбай турган болду Болуш. Ошол конкурска чакырылган Болуш бул кызды алгач көргөндө эле жактырып, меники экенсиң деп койгону бар. Ошонун эртеси эле ал сулуу бир ээн үйдөгү тири укмуш жасалгаланган столдо Болуштун бет маңдайында олтурду. Кыз анча жеңил-желпи кыздардан эмес эле. Көп нерсеге акыл калчап, ак-караны ажырата ала турган деңгээлдеги бир кыз эле. Болуш жөнүндө уккан. А дегенде анын маңдайына алып келип олтургузушканда азга калтыроо болду, бирок тез эле жоголуп кетти. Болуштун суроолоруна так жооп берип, маегин коштой сүйлөдү. Эми сен меники болуп жүрөсүң, деген Болуштун сөзүнө акаарат кыла алган жок. Макул да дебеди. Анткен менен ошол күндөн көп өтпөй ана башы бандиттин жылуу койнунан орун тапты. Мына ошол сулуусу менен жаңы эле сүйлөшүп бүткөн.
кечинде жолугушмак. Ошундай сонун абалда олтурганда суук кабар айтылып жатпайбы? Кат менен келген сөздү үйүндөгү портретинин чекесинен тапканда элес бербеген неме Киргиздин чекесине чапталгандан кийин күнү түнү ойлонгону ошол эле. Өзүнүн ондогон жигиттери, алардын эл арасындагы кыска узун кулактары да, бүтүн Крим дүйнөнүн мыкшыгерлери да өлүм алып келемин авторун аябай издеп жатышты. Азырынча эч кандай илинчек жок. Ал эми болуштун үйүнө андай кагаздын келиши аны жасагандар оңой менен колго түшүп берүүчүлөрдөн эмес. Ошондон жарым саат өтпөй кат жөнүндө шаар милициясы да, прокуратура да угуп, план версияларын айтып, эсептеп, чоттоп турушту. Болуштун 3 жигити базарга барып, жанагы кат алып келген сел саякты машинеге жийиркене салып, Болуштун үйүнө, анын дал маңдайына алып келишти. Болуш короосундагы бактын көлөкөсүндө эле. Жанына бир жигитин калтырып, өзү сурак баштады. Кат алып келдиң беле? Ушул үйгө. Ооба, алып келип бергем. Ким берди эле? Бир узун бойлуу кыргыз, көз айнекчен, башында кыры чоң шляпа кийип алыптыр. Эмне деп берди катты? Мени ээн жерге алып келип айтты. Могул катты Болуштукун алып барып бер. Акың мына деп 100 сом берди. Анан өпкөгө бир койду. Алып барбасаң мууздайм дейт. 100 сом берип жаткандан кийин аткез бермек белем. Кат жөнүндө кимге айттың? Эч кимге айткан жокмун. Айтпасаң жакшы экен. Болуш жанындагы жигитке буйрду. Буга акча берчи, базарына барып биздин ден соолук үчүн ичип койсун. Жигит сел саякка акча карматты да короодон чыгарып жиберип кайра келди. Кеч киргенден кийин, деди Болуш үйгө кирип баратып. Ошол түнү сел саяк шаарды аралай акчу сууга чөгүп кетиптир. Эртеси эртең менен табылды өлүгү. Кечээ кечке жуук өлөмас эле, өзүндөй досторуна аракты аябай алып берип жаткан дешет. Өлүм алып келүүчүлөр негедир алып келбей кечиктирип жатышты. Адам баласынын жаратылышы кызык эми. Болуш ошол өлүм алып келген күндү кадимкидей күтүп жатпайбы? Ал күн келсе жарык дүйнө менен коштошчу күн болоорун билип, андан аябай сактанып, эсеби жок 2 кадам аттабай жатып, өлүм келчү күндү чыдамсыздык күткөнүн карабайсыңбы? Болуш ал катты алгандан жарым жылдан көп убакыт өттү. Анда күз мезгили эми жаз келди. Өлүм алиге келе элек. Ошол өлүмүн күтүп жүрүп, Болуштун дала иши калды. Жалаң гана сактанып, кайтарууда жүргөн неменин кайсы иши бүтмөк? Эч кимге айтпаган планы боюнча ушу жайда чет өлкөнүн бирине 2-3 жылга, а балким биротоло жашаганга кетет. Баш аягын жыйнап, финансы иштерин жолго коюп топтогон дүнүйөсүн дагы бир ирет эсеп чоттон өткөрүп, ордуна ишенимдүү деп тапкан бир тың жигитин таштайт. Ата баба көрбөгөн заман келгенде кой маарик мүнөз адамдар оозун ачкан бойдон олтуруп беришти. Эч нерсе ала албай калышты. Ал эми шылуундар тобу, ал шылуундар өңчөй коммунисттер экен. Жалпы элдики деп ондогон жыл айтылып, сакталып жаткан мүлктү бир түндө эле бөлүп алгандай болду. Анан да демократпыз дегендердин тамагынан баар өтүп, курсагына опсуз бата берет экен. Коммунисттер менен жула талашып, алар да жакшы жешти. Жалпынын мүлкүнөн. Бир ирет орус телесинен чөөлөрдү көрсөттү эле, буйволдунбу же зебранынбы тарпын 20-30дай чөө көз ирмемде тытып кетип атпайбы? Дал ошол чөөлөрдөй тытып кетишти эл мүлкүн. Дал ошол эл мүлкүн тытып кеткен чөө смалдардын бири Сатар деген жигит эле. Бу неме ком заман кыйрап баратканда ошол замандын коргоочусу эле. Коммунисттердин соодасы бүтөөрүн сезген Бушумшук далай азап менен өтүп кызматтан кызматка которулам деп үмүт менен жүрчү неме коммунисттик билетин бир чогулушта жерге чаап, эми мен демократмын, элдин талабын коргойм, элдин керегине жарап берем деп жүрүп, килейген ишканадан бир экөөнү кыкка турбаган акчага менчиктеп алды. Дагынкысы дагы болду. Анан Сатар коммерциялык банк ачып, миңдеген адамдарга акчасын салдырды. Рекламанын жаналгычтай күчүн даана түшүнгөн неме андан акча аяган жок. Банктын аты да мыкты коюлгандай эле. Айкөл деп. Мына ошол Айкөлүң 2 жыл өтүп өтпөй банкрот деп табылып, жабылып тынды. Миңдеген адамдардын акчасы дайыны жок кетти. 2-3 жылдай сот артынан сот болду. Сатар сопсоо эле калды. Калганда да ар жерде укмуштуудай суммадагы акчасы бар эле. Ал сумма сот, прокурор баш болгон далай адамдарга берилген акчадан калганы болчу.
Сатар кейін Россиядан темір тесек ташууга өттү. Металдан жасалган үй буюмдарынын үй жылытуучу батареяга чейин таштат. Бишкекте 3 кафе, рестораны, чакан базар бар. Өзү туулган райондо кеминде 5-6 жакшы таанышы жылкыларын багат. Элдин айтымында 100 чамалуу дейт. Улуу аялына дүнүйөнү кенен бөлүп берип, жаш аял алган Сатар. Ал кечүү аялы желмогуз неметкен 2 рет чет өлкөдөн иш таап беребиз деген фирма ачып, долларларга туйтунгандан кийин жабылды. Сотко бергени сотко берип, сотко бербегени рекет менен коркутуп көрдү. Эч майнап чыккан жок. Сатардын укуругу узун эле, акчасы кенен эмеспи? Ошол кийинки аялы 2 жел фирмасы менен $50,000 жасап жиберген тура. Аялды өлтүрөбүз деп жулунган 2 жигит азыр соттолгон жатат. Ушундай капкан эрди катын. Бул Сатар жөнүндө Мырзабек көп укту. Бөтөнчө боздогон пенсионерлерден көп укту. Машина койчу жайга эриге басып келип коорашкан. Самат экөөнүн эмдиги эрмеги ушул алчы таасын небак жеп бүткөн Сатар болду. Сатарды жакшы билгендердин айтуусунда бул адамда уялып, бет кызаруу деген көрүнүшү таптакыр эле болбойт экен. Кайдан табышканын ким билмек. Аял экөөнүн баскан турганы сезимдери коёндой окшош дешет. Уят сыйыттан кийин туулуп калган деп коет эмеспи мындайларды. Саматтын аялы ары бери кубулма артисттик жагдайда бар дешет. Туристтик бир жел фирмасынын ишин териштирип, бу жапжаш туруп, ондогон адамдардын оңбогондой акчасын ал 2 саатта алдап алчу катындын катыгын бербесем элеби деп, милиция министрлигинен келген бир беделдүү тергөөчү ал каттын жазасын бермек түгүл өзү эптеп кутулбадыбы? Окуя мындай болуп атпайбы? Тергөөчү бул аферистти 1-2 ирет кабинетине чакырып, сылык сыпас сурагын кылды. Ал бет маңдайында олтурган бул укмуш сулуунун элди алдачу кебетеси көрбөйт. Суроого токтоо жооп берип, назик сүйлөйт. Көкүрөктүн тереңинде бир каттуу кайгы бар сыяктуу. Көздөрү аянычтуу караса туруштук берер жан жоктой. Ошол биринчи суракта эле бул татына келин таржымалын айтты. Ата энеси аябай таза адамдардан экен. Ошонун айынан оокатка кенен жетпептир. Ошентсе да 7 баланы багып өстүрүптүр. Атасы рактан кайтыш болуптур 2-3 жыл мурун. Энеси да катуу оор экен. Рак деп атышыптыр анда. Анан калса 2 эркек бир тууганы да айыкпас кан оорусу менен ооруйт экен. Бүлөнүн бул түйшүгү ушул жаш келиндин мойнунда тура. Ошон үчүн анча-мынча мыйзам бузулса бузулгандыр. Ошентип айтты келин. Көзүнө жаш алды. Дал ушул абалы тергөөчүнү туткундап алгандай болду. Керемет сулуунун маңдайында көз жаш кылып олтурушту. Жаш сүртүп кылгара карашты. Барандуу төшү демиге соккондо ошол 2 дөмпө көтөрүлө түшүп, кайра ордуна келгендей болгону жамбаш сандарына жабыша тигилген шымы баары тергөөчүнү күнөөкөр кылып, азга калтыратып турду. Ананда келин айтып атпайбы? Сиздей сымбаттуу, мощный эркегим болсо, таянарга деп ар дайым эңсей берем деп. Ошондо тергөөчү ырас эле мощный денесин сезип алды. Эртеси башка жерден экөө гана жолугушмай болду. Эртеси бул Асия аттуу жаш келин тергөөчүнү көп үйлөрүнүн биринде жакшы күттү. Стол мыкты даярдалды. Болжошкон саатта тергөөчү босогону аттап эле муңаюу менен жылмаюунун ортосунан жаралган жүзү менен тоскон жаш келинди эмере тартып туруп, жүзүнөн сүйүп алды. Ал иштен кайра кайта албай, өпкөнү, куушура кучактагы, чектен ашып, жаш келиндин ороло кучактай назик онтогону кошул ташыл болуп, тергөөчү мөлт эле эриди. Көптөн кийин уктоочу бөлмөдөгү керебеттен туруп, жолой элек столго барып, эми гана 100 граммдан сокту. Экөө ошол түнү таң атканча эзилишти. Бул иштен кутултам. Бир аз каражат керек, деди тергөөчү эртең менен аялына айтчу өкмөттүн ишинен кетип жатып. Бүгүн эмес, эртең алып барып берем алтыным. Аял тергөөчүнүн мойнуна асылып, дагы бир ирет назданып, беркини аз жерден жок кылып жиберүүчүдөй эрите жаздады. Эртеси дал болжошкон маалда жаш сулуу тергөөчүнүн кабинетине кирди. Тергөөчү келинди тора калып тосуп олтургузуп, анан дароо эле эшигин бекити калып жатпайбы? Тилеги кургур. Бүгүн эмес, байке, деди келин, тигил эч нерсе айта элекделе. Эми мен сиздикимин да. Мен шашып турам. Момуну берген эле кире калбадымбы? Келин гезитке оролгон бир чакан китептей болгон немени тергөөчүнүн колуна карматып, эшикти кайра ачтырып сыртка чыгып кетти.
Тергөөчү бергенди колуна алып, мынчалык көп акча майда кагаздардан чогулганго деп бир ойлоп үлгүргөнчө гезит жазылып, ичинен кассета чыкты. Тергөөчүнүн денеси зыр этти. Маселе эмнеде экенин али билбесе да, бир коркунучту сезгендей болду. Кассетанын тыяк биягын карап, эч нерсе көрө алган жок. Кандайдыр бир катпы, жазуубу бар бекен деп гезитти аңтарды. Эч нерсе жок. Кассетта көрчү бир бөлмөгө барып кайра тартты. Мунун ичинде бир бале болсо эч ким күбө болбошу керек дегенди ойлоду. Дароо үйүнө келди. Үйүндө эч ким жок болчу. Аялы иште, 2 студент уулу окуусунда болсо керек. Кассетаны коюп, телевизор тиктеди. Кудай бетин нары кылсын. Энеден туума жылаңач келиндин нар жагынан бир чыгып, бир жагынан бир чыгып, жып жылаңач өзү жүрөт. Эркелеткен, эрип кеткен менен актар кулак тундурат. Тергөөчү ордунан ыргып туруп, кассетаны сууруп алды да бир топко шалдая олтуруп, уйгу туйгу ой басты. Демиккен демин токтотту. Бул кассета шантаж экенин дароо эле түшүндү. Шантажго шантаж экен. Ал эми шарты кандай болду экен? Кассетада телефон номеру жазылган болчу. Ошол номерди бурады. Алло. Угуп жатабыз. Ким керек? Бул үн Асияныкы болуучу. Тергөөчү тааныды. Трубканы кое салды. Эч нерсе айтпастан. Эмне кылуу керек? Тергөөчү ушул суроону берип жооп таппай турду. Эмне кылмак эле? Келиндин айтканын кылып, кассетанын дагы бирин алып жоготуш керек. Бул кассета копия экенинде талаш жок. Алиги көз сүзгөн, өзүнө дароо жепсиз байланган келин балии тура. Бул кассета бирөөлөрдүн колуна түшүп, ачыкка чыга турган болсо, анда өлгөн жакшы. Бул ишти камбуу угандай кылып токтотуш керек. Тергөөчү телефонду кайра алды. Алло, Асиясыңбы? Угуп жатам, деди трубканы алган Асия, тергөөчүнү жазбай таанып. Көрдүм, деди тергөөчү, ачуусун жашырганга аракет кылганын сөзүнүн дааны сезилип. Качан кезигишели? Кезигишкендин кажаты барбы? Келиндин бул сөзү тергөөчүнүн жинин келтирип, жанын кейтип жиберди. Кассетаны неге бердиң эле? Шартың кандай? Айт эми, болор болгондон кийин. Шартты мен эмес. Ошол кассетаны тарткандар айтат. Менде күнөө жок. Келиндин үнү аянычтуу чыккандай болду. Мени кыйнашып, мени кантип эле сизге? Бул жолу келин бышактап кое берди. Эми эле каны кайнап турган тергөөчү жумшара түшүп, атурсун боору оруй балбырай айтып атпайбы? Кой эми, ыйлабачы, алтыным. Баары өтүп кетет. Өзүм жардам берем. Бул тергөөчүгө айла жок экен го. Өзүнө кимден жардам сураарын билбей, дүйнөсү куушурулуп турду эле, эми карасаң, жардам берем деп. Мен эртең чалайынчы, деди дале бышактаган келин, анан кошумчалап койду. Берекем десе. Тергөөчү трубканы коюп, эмелеки берекем десе деген сөзгө эрип-эрибей жыргай кетти. Эркекте ар жок экенин ушундан бил. Тергөөчү келиндин келбетин кылыктарына кошуп бир сыйра элестетип жиберип, ушул азыр жетип баргысы келип атпайбы? Тергөөчү эртеси ишинде олтурат эле Асия телефон чалды. Мени кыйнап жатышат. Эгерде $1000 алып келбесең, кассетаны теленин 2 каналына беребиз дейт. Муну уккан тергөөчүдө жан жок. Теледен чет бучкагы көрсөтсө, бүт элге шерменде болду дей бер. Бу көрөк өлүм жеңил, өлүм жыргал. Азыркы журналисттерди айып болушат экен. Кимдин былыгы кайдан чыгат деп аңдып эле турушат. Бул кассета алардын колуна тийсе, өлкөдө боло элек чоң окуя жаратып, дүн кылары бар. Тергөөчү аталган сумманы бир жуманын ичинде таап бермей болду. Анда $1000 эмес, андан ого эле көп бар болуучу. Жөн гана жок экенин белгилеп, эптеп жатып араң тапкандай болуп, тергөөчүнүн эч нерсеге арзыбаган айлыгы менен жашаарын, эч кандай пара алып көрбөгөнүн белгилеп, көрсөтүп, ишендирип туруп бермей болду. Асияга ушуларды күндө телефондон айтып, ишендиргендей болду окшойт, бирок куугатын тергөөчүнүн бул бир да сөзүнө ишенген жок. Мунун кандай адам экенин жакшы түшүнүп алган аз эле күндө. Ошентип бир жумадан кийин тергөөчү экинчи кассетаны колго алып, ордуна $1000 карматты. Сени кыйнаган жокпу тигилер? Кандай жардам керек? Деген тергөөчүнүн сөзүнө келин, ушуну менен жаймага өткөрүнөт, бирдеме болсо сага айтам, деп көңүлү жай. Келин азезилдеп аткан немеле да. Кенедейинин калп сөзү менен чоңоюп, бирөөнө догдурланганды энесинен мыкты өздөрүштүргөн.
Атасынын өлгөнү, энесинин, бир туугандарынын оорусу карандай калп болуучу. Атасы 5-10 жыл мурун бөлөөсүн таштап кеткен. Бир туугандары кезек-кезек түрмөгө түшүп турушат. Өгүздөй соолугу бар немелер. Тергөөчүнүн өзү менен кумарга батканын, эшиги ачык турган шифонерден бир текчесиндеги теледеги ойношунун камерасы тарткан. Аны керебетке жатаарда чечиндип жатып, иштетип койгон эле. Аялды көрүп, этпетинен кетип жаткан тергөөчүнүн көзүн туман басып, көңүлүн кумар басып турса, кайдан байкады. Тергөөчү $1000 сынап берип, дагы бир күндөн кийин бул азезил аялга укмуштуудай алданганын билди. Чуу салган жок. Окуяны унутууга шашты. Кийин эсептешип алат. Сатардын бул жаш аялынын ушул жана башка толгон иштерин Мырзабек эрмектеше койчу эки чалдан жакшы уккан. Далайды какшаткан Сатар Бишкектин Крим дүйнөсүндөгү бир топ авторитеттер менен да, милиция, прокуратурада иштегендер менен да дурус мамилеси бар тура. Өзү Крим дүйнөнүн эсебинде болбогону менен жигит жандатып, шектүү жүрөт. Ошол күнү Сатардын көңүлү көтөрүңкү болчу. Анткени кечээ ресторан кафелеринен түшкөн бир айлык киреше өз эсебинен алдаганча көп болуп, ананда шаардын кымкуут көчөлөрүнүн биринде май куюучу жай курууга архитектурадан уруксат алган. Эртең менен саат 9-дарга туруп, керилип чоюлган болду да, түз эле барып муздаткычты ачып пиво ичти. Кечээ 1-2 жолдошу менен ийгиликтерин майлап, азга башы ооруп турган. Пиво муздак экен, мээге чыга түштү. Андан көрө жүздү баспаймбы да. Аз өтпөй денеси азганымшып, көңүлү дагы бир тепкичке көтөрүлгөндөй болду. Жана жүздү ичейин деп баратып, кайра тартты. Башка ичүүгө болбойт. Бүгүн саат туура 12-де бир чүрөк менен жолугушуп мыкты ресторандардын биринен тамак ичишет. Дал ошол жерде Сатар ал чүрөктү чет өлкөнүн бирине 10-15 күнгө эс алып келүүгө чакырат. Бул чүрөк жаш аялдын бир тууган бөлөсү болуучу. Эми университетти бүтөм деп кулпуруп турган. Дал ошол кулпуруп турганы Сатарды курутуп жатпайбы? Асия муну билсе аламат чыгышы турган кеп. Ошондуктан Сатар өтө сак, өлө сак. Асиясы болсо бир айдан бери асылып жүргөн бир бизнесменге бүгүн көрөйүн деп кезигишүүгө үмүт еттирип койгон. Ал жөнүндө Сатар билбесин. Билсе өлөм деп убара кылат. Кайра коркутуп, азырынча анын өлүмүнүн кереги жок. Бир машинеден башка Асияга эч нерсе каттала элек. Ошон үчүн Асия Сатарды алтыным, шумкарым, ай көлүм деп турушу сөзсүз керек. Үч үйүнүн бири, ресторан, кафелердин дагы бири өзүнө катталса, анан Асиянын экинчи өмүрү башталат. Ал өмүрү эң кызыктуу болот эмеспи? Үмүтүндө, ошол үмүтүнүн тереңинде. Ошентип экөөнүн көңүлү эки жерде, эки башка адамда болуп, аны бири-бирине билгизбөөгө өтө кылдат аракет кылып, бири-бирине жасалма жылмаюу жасап, тартуулап турушканда эшиктин коңгуроосу кагылып, эшикти ачкан Асияга бир секелек бала кагаз карматты да, кайра артка чуркады. Асия кагазды ачты, окуду. Мен сага өлүм алып келем. Асия бул жөнүндө уккан эмес, сырын билбейт. Таң кала дагы бир ирет окуп, Сатарга үн салды. Сатар, могул сага келген окшойт. Ме окусаң? Ал эмне экен? Сатар ашкана тараптан келип, Асиянын колундагы кагазды колуна алып окуду. Мен сага өлүм алып келем. Жүрөгү шуу этти. Бул сөздүн сырын жакшы билет. Көп уккан. Кайсактай кетти. Кайра олтурду. Ай, муну эмне мага бер дедиби? Деди аялына. Жок, жөн эле берди. Эч нерсе айтпай эле чуркап кетти алып келген бала. Анан эмне сага келиптир дейсиң? Анан мага келмек беле? Жинди го. Эмне үчүн мага келиш керек? Мен кайдан билейин? Сага эмнеге келерин? Деп аялы төркү үйгө кирип кетти. Эмне үчүн мага келиш керек? Жок, бул мага эмес тиги Шуркуяга келди. Далайды ыйлатпадыбы? Ыйлатпады беле? Тур фирмасы. Атурсун тергөөчүнү сызгап олтургуздум деп жүрбөдү беле? Ме, бул кагазды мага тиешеси жок. Келсе сага келгендир деп Сатар аялынын артына кирип, кагазды анын алдына таштады. Аял телевизорду коюп, тизе жайырып отурган. Элесинде алиги бизнесмени. Күйөөсү ыргыткан кагазды алып, жан-жагына таштап койду. Эч нерсе айткан жок. Ою башкада эмес беле? Ал оюнан кайткан жок. Кимге ким өлүм алып келип жатканы менен анын эмне иши бар? Бу күнү Сатар эч жакка чыккан жок. Жалаңгана эмне кылыш керек деген суроо менен күн өткөрдү. Эртеси таң эртеңден туруп, жакын досторум деген эки бандитке телефон чалып, кара кагаз алганын айтты.
Андан соң Ички иштер министрлигиндеги дагы бир жолдошуна телефон чалып, анын үйдөн чыкпа, калганын эртең сүйлөшөбүз деген кеңешин укту. Ал күнү да Сатар үйдөн чыкпады. 2-3 жигитин чакырып, керейли кечке алар менен карта ойноду. Эртеси саат түшкү 4-төрдө телефон шыңгырап, уктай албай жатып жаңы эле көзү илинген Сатар эптеп көзүн ачып телефон көтөрдү. Ресторанның кароолчусу чалып, анын өрттөнүп жатканын айтты. Сатар ордунан атып туруп, башка бөлмөдө жаткан жигиттерин бакыра ойготту. «Эй, тургула! Ресторан өрттөнүп жатыптыр. Жөнөгүлө!» Бул Сатардын айласы кеткендеги аракети эле. Болбосо бул жигиттерге кимдин ресторан өрттөнүп жатканы менен кандай жумушу бар дейсиң? Жигиттер шаша туруп жөнөп кетти. Ошол күнү Сатар дагы 2 жаман кабар алды. Дагы 2 кафеси ресторан менен кошо түндө эле өрттөлгөн экен. 2 кафе этаж үйлөрдүн алдыңкы этажында. Ал эми ресторан өзүнчө эле 2 этаж, экинчиси мейманкана. Үчөө тең тегиз өрттөнүп кетти. Илгеркидей камсыздоо дегени жок да. Бул өрттөнгөн ресторан кафелер үчүн эч ким бир тыйын бербейт. Сатардын ичинен кан өтөт. Анан да өлүмү кай жактан келээрин ойлоп жаткан бөлмөсүндө кенен баса албай, ар дабышка кулак түрүп, жүрөк жок. Ошол өрттүн күндүн түнү Сатар менен Асиянын BMW Outlander машине койчу жерден өрттөнүп кетти. Аны менен уда Сатардын жээни караган бала чакасы менен короодогу чакан үйүндө жашоочу шаар үстүндөгү 12 бөлмөлүү хан сарайда дүрт эте күйүп кетти. Баарын ким өрттөгөнү, кантип өрттөгөндөрүнүн дайыны жок. Өрттөгөнү гана айкын. Өрт өчүргүчтөр алардын бирин да сактап кала алган жок. Кабар кеч алынып, өртчүлөр кеч келгенден болду. Сатар башын мыкчып, чачын жула жаздап, өрттөнгөн дүнүйөсүн кайра чубап, эсептеп өткөрөт. Кан өтөт ичтен. Оңой бекен анан 2 кафе, 1 ресторан, 2 машине, килейген үй. Аларды долларларга айландыра келсе, 1 миллионун бир жакта калаары бар эле. Ал миллион Сатардык эмес болчу. Анын капа боло турган деле жолу жоктой. Сатардын жүрөгү барча тилинип турду. Өрткө кеткен миллионго кошулуп келем деген өлүмү келе электе эле өлүмтүрөй болду. Өлтүрмөй болду. Ичкени ирим, жегени желим. Баягы көңүлдөшү балдыз бөлөсү эстен чыкты. Өлүм дегениң эн атаң менен бала чакаңды, атурсун сен үчүн өлүп берем дечү эң бир арзыган адамыңды да эстен чыгарат экен. Бир топ убакытка чейин бир алыс жакка кетип, баш калкылап турмай болгон Сатар тияк-бияктагы акчаларынан чогултуп кирди. Бензин куйчу жайдын курулушун баштайм деп турду эле, анысы калды азырынча. Сатар шашылыш Украинага учуп кетти. Украинанын Львов деген шаарына илгерки аскерде чогуу кызмат өтөшкөн досу бар эле. Азыр бизнес жасайт. Ошонукуна кетти азырынча. Асияга ушул абал жыргалды. Анча-мынча болсо да чочогансып турчу күйөөсү жок. Акчасы каалашынча дегендей. Каалашынча дегени ошол. Ушул азыр өзү билген жерде туп-туура $60,000 катылып эле. Анын 100 миңден ашыган бир чет элдик банкка которуп, өзү да ошол жакка кетмек акыр түбө. Сатардын кеткенине 3 күн болду. Күнгө ишенбеле. Асия 2 теңтуш келинин кечке чакырып, баштаңмай кылмай болду. Ал келиндер бирден күйөөнүн баштарын жеп, азыр өздөрүн билип, далактай шалактай жүргөн немелер. Саат 7-лерде 2 келин келип, дурус даярдалган столдогу арактан 2-3төн баскандан кийин азга кызып калышты. Асияны да ичиришкен. 1 саат өтпөй 3 жерден 3 аялдын үнү чыгып, шарактаган күлкү жаңырап, кылкылдаган чылтылдаган жүздөр, бажырайган көздөр аздап коюуланып, кээ бир эркектердин элеси келип, телефондору эстелип, көңүлдөр кулпуруп, кумар козголуп, аны сонун сөздөр коштоп, каткырыша кетип алды телефонду колго алып калган кез эле. Аңгыча эшиктин коңгуроосу кагылды. Сырт али жарык болуучу. Сезимде жалаң жакшылык болуп турганда адам да, аял да сактанбай калат. Асия барып эшикти шарт ачып жиберди. Кара көз айнек тагынган сомодой 2 жигит карп көрүп кирип келишти. Делдее калган Асияны кирген немелердин бири моюндан акырын аткый кармап, бу келген ким болду экен деп кулак түрө диванда тынчый олтурушкан 2 келиндин жанына олтургузушту. Алардын бири ордунан атып туруп, бирдеме деп айтып, акаарат келтирмекчи болду эле, эркектин бири анын мойнунда капшыра кармап, экинчи колу менен тапанча сууруп, анын дал оозуна такады. Үндөдү. Мунусу оозуна тапанча такалып, тили ооздон калса, беркилери тапанча такалбай эле эстери болду.
Үч аялдын буту колдору таңылып, ооздору скотч менен чапталды. Эми эки эркек маскачан эле. Алардын бири бир бөлмөдөн үтүк көтөрүп келип, телевизор сайылган точкага, жанаша точкага ошол үтүктү сайды. Анан анын ысышын күттү. Үтүк жаңы, чет элдик экен, бат эле ысып берди. Үтүктү сайган неме үстөл үстүндөгү минерал суудан ууртап, үтүккө бүрктеле чарк этип тумандай түштү. Оңбогондой ысыптыр. Үтүктү алып Асияга келип, бетине жакындатты. Аялдын жүрөгү түшүп, бар жогун сезбей жатты эле, ого бетер жаны суурулду. Көзү аңтарылып барат. Акча кайда? Эркек үтүктү дагы жакындатты. Аялдын оозу чапталуу да, бирдеме деп айтып жанталаша жаңсап жатат. Телевизор турган бурч жакты көрсөтүп. Эки эркек ал жерге барып эңкейип, паркет полду кармалап көрүштү. Бири асынма сомкесинен кичинекей балта алып чыгып, эки жыгач бириккен билинер билинбес жылчыкка мизин салып омуруп жиберди эле, кичинекей жыгач ыргып кетти. Ошондон дагы 5-6-ны омурду. Анын астында селофанга урулган акчалар экен. Доллар. Эркектин бири 5-6 таңгакты бир бөлмөгө көтөрүп кетти. Берки аялдарды акмалап, телевизор көрүп жатат. Бир маалда акча көтөрүп кеткен эркек чыгып, аялдарды тургузуп, ваннага киргизип, эшигин жапты. Сыртынан бекитип койду. Анан берки эркек экөө телевизордун үнүн дагы да бийиктетип, баягы болуштун үйүн кескилегендей ишти башташты. Шашкан жок, иштин майын чыгарышты. Катуудан казан калды, бири шайтандыкынан кичине, бири чоңураак. Кескиледи, талкалады. Ваннада тыгылышкан 3 аял таң агарганга дагы сыртка чыгууга белсеништи. Ашкананын терезесинен билинди агарган таң. Бири-бирине артын салышып, эптеп колдорун чечишти. Ооздорундагы скотчту сыйрышты. Ана көрүп ал. Бүт талкаланган, бүт кесилген, ойрондолгон буюм теримдер. Бул 4 бөлмөлүү там евро ремонт дегенинен өтүп, ичи оокатка жакшы толгон эле. Өмүрү үйүндө кымбат, жакшы оокаты болбогон Асия колуна акча тиіп, көзүн көп караган күйөөсүн өзү билип, үйдү оокатка аябай толтурган эмеспи. Бир артыкчылыгы бар экен. Анында бүт оокаты сапаттуу, кымбат, чет элдики болуучу. Мына ошонун баары ойрондолуп жатты. Капасын, кайгысын, ызасын кайдан чыгарарды билбеген Асия төркү бөлмөгө кирип, күл майда бырчалана кесилген долларларын көрүп, боздоп алды. 65 000 доллар болуучу. Бул суммада Далайдын көз жашы бар эле. Асиянын көз жашын аеосуз агызып, жанын чыдатпай бототой боздотуп турду. Бир келин милицияга телефон чалып жиберди. Алар бат эле келип, наркы терки өтүп көрүп, сурап жүрүштү. Асиянын жүрөгү согуп сокпой, тез жардам чакыртылып, укол сайып, эс алдырып кетишти. Милиция мындай окуя былтыр баланча шаарда болгон деп окшоштуруп коюп, кол жайып олтуруп беришти. Жасагандардын дайыны жок эле. Асия 10 күндөй ошол талкаланган үйгө барбай, бир келиндин үйүнө конуп жүрдү. Сатарды чакыртайын дейт. Украинанын кайсы шаар экенин билбейт. Капасын, ызасын арактан чыгарат. Күнү-түнү ичип, боздоп ыйлайт, сөгүнөт, тилденет. Бир күнү жадаган үй ээси келип, "Эми ичкениңди токтот, же башка жерге барып, каалашыңча ич. Бул жер сага арак гана эмес", деди эле төз айтылган сөзгө аябай таарынып, дагы бир тең туш келиндикине келип да бир жума ичти. Мурунку келинден уккан сөздү бул келинден да укту. Ошондо гана ойрону чыккан үйүнө барды. Үй ичи баягы талкаланган калыбында эле. Үстөл үстүндө даярдалган тамак аш жыттанып кетиптир. Жан чыдагы сасыйт. Эптеп аларды жыйнап, акыр чикир салчу чараны толтуруп, сыртка алып чыкты да чака макасы менен алып ыргытты. Кайра келип, үстөл үстүндөгү алигиче оозу ачылбай, бүтүн турган эки арактын бирин ачып ичкенин улады. Эртеси таң заарда түгөнгөн экинчи бөтөлкөдөн кийин сырттагы камоктордун бирине барып, сумкасында калган акчанын баарына арак алды. 3 бөтөлкө келет экен. Ошол күнү кечке ичти. Эртеси ордунан тура албай калды. Күнбү, түнбү ажырата албайт. Сыртта жатабы, үйдөбү, анысы да ажырымсыз. Көзү ачылып жумулганы менен эч нерсе көрүнбөйт. Калың туман каптагандай, деми кыстыгат. Бири оозуна бир чоң кесим эт тыгып жибергендей тамагына кептелет. Мына аба жетпей муунуп, үзүлүп кетүүчүдөй чабалактайт. Дал ушул учурда баягы баш таңмайга катышам деп колу менен оозу таңылып жүрөгү түшкөн келиндердин бири келди. Абалын билип коеюн, уят кубантпесем деп келген.
Эшиктер аңырайып ачык, адам чыдап карай алгыс, чак-челекей чыккан бөлмөлөр. Диванда Асия чалкалап жатат, кырылдап жатат. Тели кекиртегине кептелип калыптыр. Келин бакырып барып, аны оодура тартып, оозуна кол салып жиберди. Тили ордуна келип, өңү көгөрүп, акыркы демин алып жаткан Асия эсине келе түшкөндөй болду. Жок, эсине келбей эле дем алганы ордуна келген. Өлүм өтүп кетти. Аз жерден албай кетти. Тең туш келин доктур чакырып, Асияны ооруканага жеткизди. Бу келин өз убагында келиптир. Аз кечиккенде Асиянын өмүрү ошону менен бүтмөк экен. Кабыл алган доктур киши айтып атпайбы? Аракка аябай тоюп, тилине какап өлгөн алкаштар аябай көбөйдү деп. Асия экинчи күнү эсине келди. Эсине келер менен анын эсин эми доктурлар кайра оодарды. Оодарганда да жанын сууруп алмай болду. Көрсө кечээден бери дарыланып, куйчусун куюп, куздургусун куздуруп турган үчүн оңбогондой акча сурашты. Сураганда тезинен алдырыңыз болбосо деп коркутушту. Болбосо уу берип өлтүрүп салабы же дагы бир бале кылабы, аны чечмелешкен жок. Бирок ошол болбосо деген сөздү аябай коркунучтуу айтты. Асияң дежур врачтын кабинетине кирип алып, толгон токой тааныш аял эркектерини чалды. Бири дагы акча берем деп айтпады. Бүт баары кап, коротуп койбогондо бербейт белем дегенди айтышты. Азыр акча таппагандын азабы арбын экенин Асия көптөн бери биле эле. Эми билди. Акыр аягы баягы өзүнө көзүн түшүрүп, көңүлүн тууралап жүргөн бизнесменге чалды эле. Анысы акча сураган немеге эзиле кетпесе да, 1 сааттан кийин сураган акчаны берип жибериптир. Ашык кеми жок. Кап, көбүрөөк сурасам болмок экен деп калды Асия. Ошол эле күнү доктурдан чыгып, үйүнө келип, ваннага түшүп, керейли кечке өңү башын түздөдү, жасанды. Эртеси Сатардын айылына келди. Анын майда соодагерликти кез-кези эрмек кылган, көбүнчө бала чакасы менен мал бакчу агасы бар эле. Ошонун үйүнө келип, тез арада 5 жылкыны сатыш керек. Акчасын Украинадагы сатарга салыш керек деп, эртеси жылкыларды саттырды. Дал базар ичинен тутам акчаны сомкесине салып, колтукка кысты. Анан кайсы күчтүн жетегинде калды, ким билет. Төпсүз эле базарга жанаша толгон кафелердин бирине кирип, 150-нү куйдуруп отурбай эле баардык текчесин таянып туруп тартып жиберди. Артынан сок ичти. Тамекини небактан күркүрөтө тартчу эле тартты. Анан жанада 150-нү басты. Бишкекке кеч күүгүмдө келип жетти. Үйүнө барып, чак-челекей түшкөн бөлмөдөгү тилинген дивандын үстүндө кийимчен эле уктады. Түн ортосунан огондо ойгонуп кетти. Бөлмө караңгы. Жердеги көр жерди тебелеп тепсей барып, жарыкты күйгүздү. Баягы столдо турган бөтөлкөлөрдүн бирине жарымынан азыраак арак бар экен. 2 бөлүп тартты. Кайра кулады диванга. Асия эртеси саат 10до араң баш көтөрдү. Башы шишип кеткендей уюйт. Жанчыдагы какшатып ооруп жатат. Бир жагынан өлө кускусу келет. Тили оозуна батпай суу сап жатат. Эптеп туруп барып, ашканадан суу ичти. Суу куюп ичерге 1 бүтүн чыны же кружка жок экен. Колу менен жутту суудан. Кайра келип сумкасын ачты. Акчасын түгөлдөмөк. Анда акча эмес, таш балекет да жок. Жүрөгү жарыла жаздады. Сумкасындагыларды төгүп жиберди. Сумкасынын бир жак башы жыра тилинип жүрөт. Ошондо түшүндү. Акчасын автобуста же кафеде эле алдырган болуш керек. Ичинен кан өтүп кете таштады. Мээси бир зың деп алды да, жүрөгү айланып кускусу келип кетти. Кусту. Чачын мыкчый апчып, чаңырып алды. Аябай ачуу чаңырды окшойт. Канкая ачылган эшиктен алын бүтүндөй подъезди аралай чаап угулду. Бат эле эл чогула калды. Асия эми бир чыңырды. Бу жолу анысы көпкө кайталанды. Тез жардам эми бир келип алып кетти. Нервинен экен деди бир доктур. Ата көрү десе, жин ооруга чалдыкканбы деди бир кошуна чал кемпирине. Асия 3 күндөн кийин ооруканадан качып чыкты. Тиги бу тааныштарынан аз, көп өлчөмдө акча сурап, баарын аракка салды. Мурда жабышып жүрчү 3-4-өөнүн төшөгүнө жатып чыкты. Үйү талкалангандан бери 1 айча өтүп, Асиянын дала эркекти энтиктирип таштачу өңү каралжын тартты. Көзүнүн асты мүшөктөндү. Кийимдери кирдеп, ич кийимдери убагында алмаштырылбай калды. Колу аракка тийбей калган күн боло элек. Алкаш болуп калган го деген сөздөр айтылып жатты.
Алкаш болуп калганго менен алкаш деген түшүнүктөрдүн айырмасы ашып кетсе 1-2 айлык мөөнөт. Көп күттүрбөөчү азганактай мөөнөт. Мырзабек менен Самат бул журттан чыккан желмогуз эрди катынды ошол чекке жеткизип, азырынча теп коймой болушту. Ошол былыгына илешип турса деле оңой эмес. Эми экөөнө кадимкидей заказ түшкөндөй болду. Ооба, бул экөөнүн бир топторуна өлүм алып келгени жана алып келебиз деп убада бергенин эч ким билбейт. Эч ким. Бирок экөө уккан окуя өздөрүнө атайын жеткирилгендей да туйлат. Мырзабектердин ишинин жанында тамагы даамдуу, арзан бир чакан ашкана бар. Жумасына 2-3 ирет ушул жерден тамактана калып жүрдү. Мырзабек анын ээси менен тааныш болуп калган. Кез-кези менен наркы беркиден кеп козгошуп, эрмектеше калышат. Бир күнү Мырзабек менен Самат ошол ашканадан тамактанып, шашпай сүйлөшүп олтуралы деп киришти. Тамак алдыга келип, экөө шашпай ичип жатат эле сырттан 6-7 сомодой жигит кирип келип, колдорундагы килейген таяк, темирлер менен айнектерди, витрина, стол-стулдарды кыйратып киришти. Ашкананын ээси токтотмой болду эле, бир дөөдөй неме колундагы килейген таяк менен жыга чапты. Көз ачып жумганча ашкана ичи талкаланып, ичинде олтургандар сыртка качып чыгышты. Алардын ичинде Мырзабек менен Самат да бар эле. Ортого түшүп, арачалоого болбойт эле. Анда сөзсүз бир кырсыкка кабылышмак. Экинчиден, экөө тең Самат да Мырзабек да эч ким менен урушуп талашууга укуктары болбошу керек. Бул экөөнүн темирдей бекем бүтүмү, шерттешкен эрежелеринин бири. Экөө тең бул эмне деген талкалоо экендигин жакшы түшүнүштү, бирок майда баратына чейин билишпейт. Аны 3 күндөн кийин ашкананын көзү башы көгөргөн ээси айтып берди. Айтып бергени ошол. Азыркы кезде бүткүл өлкөнү каптап кеткен, чырмап алган окуялардын эле бири экен. Бул ашкананын ээси Кубат деген жигит 2-1 тууганы менен биригип, ушул ашкананы ачып алышкан. 1 жылдай иштеп, табылга дурус эле. Аз мурун 2 жигит келип, ай сайын $1000 салык төлөйсүңөр дегенде Кубаттын күйбөгөн жери күл болот. Бул оңбогондой сумманы кайдан табат? Анан да эмне үчүн төлөш керек? Келген 2 жигит экинчи жолу огула деген жоопту угуп кете беришет. Кубатта, эки иниси да көп нерседен элеңдебеген жүрөктүү немелер болуучу. Төлөбөгөндүн кесепети жанагынтип талкылап кетип атпайбы? Рас. Ошол күнү Кубаттын 2 иниси жок эле. Алар болгондо сөзсүз бир кырсыкка кабылышмак. Же өздөрү өлүп, же тигилерден бир-экөөнү жайлап тынмак. Ошол талкылап кеткенден кийин дагы экөө келип, айдын аягында $1000 даярдап койгула. Бул Миканын акыркы сөзү деп кетишиптир. Инилери бербейбиз деп жатат экен. Токтолуп калган Кубат эмне кылар айласын таппай, ушу Мырзабектен кеңеш сурап жаткан тура. Бул сөздү кунт кое угуп бүткөн Мырзабек айтты. Абалың кыйын экен. Менин колуман бир нерсе келсе жардам бербейт белем. Колдуң келбейт. Сен Кубат, токтоосуз милицияга арыздан деди. Арызданганда милициядан эмне жардам болор дейсиң? Деди Кубат. Ал Мырзабекти кыйын экен деп ойлоп жүрбөйбү? Көрсө коркок неме тура. Калптан болсо да көпүлдөй албаган. Кубат ушинтип Мырзабекти жактырбай калды. Ошону менен сөз бүттү. Мырзабек да Самат да экинчи бул ашканага барышкан жок. Мырзабек менен Самат Мика дегендин ким экендигин 3-4 күндүн ичинде жакшы билишти. Анын баарын Самат тапты. Анын милициядагы достору ого эле көп эмеспи? Ошентип Мика дегенин Миңбаев деген 30дардан эми өткөн неме экен. Күрөш, бокс, карате, анан да кикбоксингке катышкан неме экен. Бирине да атагы чыккан спортсмен болбоптур, бирок жакшы таанымал неме экен. Мына ошол спорттук карьерасын аяктап, досторунан топ түзүп, ал топ өтө күчтүү чыгып жаткан кез экен. Бишкектин, деги эле өлкөнүн Крым дүйнө авторитеттеринин көбүн кыкка теңебей, бир-эки эле ана башчылардан ийминеттешет. Миканын тобу өтө тартиптүү, анан калса өтө мыкаачтоо экен. Азгына убакыттын ичинде казак досторго чейин аты чыгып, далайды чочтууга жарап калыптыр. Топ жалаңгана спортсмендерден туруп, бири дагы наркотик колдонбойт, ичкилик да ичишпейт экен. Алардын үстүнөн арыз түшсө, ошол замат иш козгоп камап салчу милициялар көп экен деди Самат. Далай бандиттер ачык эле бандиттигин кылып жүрөт. Арыздангандар жок. Миканын тобу кийинки 2 жылдын ичинде атагы гана чыкпастан, финансысы да аябай өстү дешет.
Топтон өзөгүн түзгөн 4-5 топтогон акчалары азыркынын миллионерлери деңгээлине жетип калган көрүнөт. Бул топтун мыкаачылыгы далай бизнесмендер көрүп, азыр айтканын кылышат тура. 2-3 өлүктү да ушул топтон көрүшкөн, бирок аларды күнөөлөөгөнгө илинчек жок эле. Айтор милицияда, бир топ крим топторда Миканын тобуна таш кайрап, алардын эсебин табууга кезек келер деп күтүп жүргөн кези тура. Дагы айтышат, бу топ жөнүндө мыкты куралданган деп айтышат. Тапанчадан баштап гранатометко чейин бар имиш. 2 жуманын ичинде Самат менен Мырзабек Миканын кайда жашаарын, кай жерден тамактанаарын, көңүл ачарын, аны кимдер коштоп жүрөрүн жана башка толгон токой жеке менчик нерселерин жакшы үйрөнүштү. Эми Миканын эсине келтирип, же элге көрсөткөн кордугу үчүн эсил кайран кылып таштоо экөөнүн колунда эле. Ошол 2 жумадан кийин Мика сага өлүм алып келем, кара кагазын колго алды. Алдыда аны эле салган жок. Энесинин көтү дегенде жиндени айтып, кагазды тытып бирөө алып келген деп берген жигиттин бетине чачты. Кагазда жазылгандын мааниси ошол жерден эле унутулду. Мика көптөгөн авторитеттерден айырмаланып, жанын кайтарчу эмес. Машинесин айдап өзү жалгыз деле жүрө берчү. Бир ирет жакын досу жалгыз жүрбөсөңчү дегенде, эмне, кайтарып жүргөндө катын билем я, деп досун кагып койгон. Мика машинесин үйүнүн маңдайындагы гаражына киргизип, 2-чи кабатка көтөрүлүп эшигин ачты. Үйлөнүп ажырашканы туура 3 ирет кайталанган неме азыр бойдок, дурус жасалгаланган 3 бөлмөлүү квартирада турат. Мика бутун чечип, түз эле барып диванга кулап, анын алдында турган журналдык столго жаткан пультту алды да, телевизорду коюп улам бир каналга которуп, бир топко таңданды да, бирөөнү токтотуп, башындагы жаздыгын ыңгайлуу оңтоп, кырынан түштү. Дал ошол маалда ачык турган балкондон бирөө чыгып, Миканын башына 2 ирет тапанча басып алды. Мика жаткан калыбында жатты, бирок жаны жок жатты. Аз өтпөй Самат көчөдө баратты. Анын үйдөн аман эсен соо чыкканын көргөн Мырзабек да үйүнө кайтты. Миканын атылганы килеген шаардын Крим дүйнөсүндө милиция менен прокуратурасында бир топ чуулдатып койду. Биринчиден, Мика эртең болбосо да бир күнү бүт Крим дүйнөнү өз колума мыкчыймын дегендерден эле. Экинчиден, өлүм алып келем деген немелер кутургандан кутуруп кетти. Милиция министри дагы чогулуш өткөзүп, 1-2 өкүйгөн кызматкерин иштен айдап салды. Дагы 1-2 сөгүш алды. Ооз-эки тил уккандар сансыз. Дал мына ушул учурда өлкөдөгү Крим дүйнөнүн ана башы, аны көп тогото бербей жүргөн дагы 2-3 жана башкалар болуп, мен деген 15 Крим генералдар чогулуп, өлүм алып келип жаткандарды тезинен табуу керек деген маселени талкуулашты. Мен дегендердин бири Кабырга деген авторитетта 3 күн мурун өлүм алып келем деген кара кагазды алган экен. Ошентип 15 авторитет көпкө кеңешип, майнаптуу эч нерсеге жетише алышкан жок. Аларды ким тапса $100,000 сыйлык болот деген сөздү таратууга сүйлөшүштү жана тапкан адамга чын эле бермей болушту. Бул жөнүндө бийликке да айтмак болушту, закондоштурууга. Милиция кызматынын мурунку мыкты 2 кызматкери кылмыш ишин баштаса балее башталаары Мырзабек менен Саматтын кылгандарынан даана көрүндү. Нечен бир мыкты оперлер экөөнүн кылып кеткен иштеринен кенедейда илинчек таппай, кылаарга айласын таппай турушту. Ал эми Крим дүйнөдөгүлөр өлүм алып келемди жасап жаткан милициянын же коопсуздук кызматынын өздөрү болушу мүмкүн деген кепти айта башташты. Ошонун чын төгүнүн билүү үчүн алардын акыркы кеңешинде өлүм алып келгендерди табуу үчүн $100,000 бөлгөндөн кийин аны милиция уюштуруп жатабы дегенди билүү үчүн дагы $100,000 бөлмөй болушту. Бул сумма менен жогорку эшелондогу милиция кызматкерлеринен сүйлөшүүнү көздөштү. Ошентип, өлүм алып келгендер буга чейин Кыргызда болуп көрбөгөн чээнде чыккан окуя катары айтылып, эл оозунан түшпөй турду. Мырзабек менен Самат бул журттан чыккан желмогуз эрди катынды ошол чекке жеткизип, азырынча теп коймой болушту. Ошол былыгына илешип турса деле оңой эмес. Ошентип, өлүм алып келгендер буга чейин Кыргызда болуп көрбөгөн чээнден чыккан окуя катары айтылып, эл оозунан түшпөй турду. Күндөрдүн бир күнүндө мен сага өлүм алып келем деген коркунучтуу кагазды милиция начальнигинин секретаршасына алып келип беришти. Болот ишке келе элек болчу.
Кечээ Бишкектен кеч кайтып, бүгүн түшкө чейин шашпай эс алмак. Болот ишке түштөн кийин чыкты. Кабинетине киргенден кийин артынан секретаршасы кирип, конверт сунду. Адреси жок экен. Болотко деп жазылган. Болот конвертти шашпай ачып, ичиндеги алакандай кагазды сууруп окуду. Жүрөгү шуу этти. Кечээ эле министрдеги чогулушта дал ушул ишке баш катырышкан. Болот бу коркунучтуу сөздү бир эмес, эки сыйра окуп, жини келгенине караганда корккону аша чаап, ошол коркунуч бүт денесин каптап кеткендей болуп, майда калтыракка бастырды. Ага бул жазылган эскертүү башка маанай алып келмек эмес. Анткени жаратылышынан коркок жаралган жан эле да. Дали болсо муну жазгандар ким болду экен деп толгон токой өзүнү тааныш бандит эмес да адамдардын элесин көз алдынан өткөрүп жиберди. Анын бул тизмесинде Мырзабек сөзсүз алдыңкы орундарда турат. Анын ушул шектенүүсү менен министрликтеги тиешелүү адамдар Мырзабектин мурунку, кийинки баскан жолуна сары эсеп салып көрүшүп, эч кандай шек шыбоо таап алышкан жок. Милициядан небактан эле тажап жүргөн. Ошонун натыйжасында андан кантип кетүүнүн жакшы шылтоосун издеп келген. Анан начальниги менен урушту өзү баштап, милициядан кетүүгө арыз жазган. Белгисиз бирөөлөр үйүн өрттөп кеткенде ошол күйүтүнө чыдабаган аялы өз жанын кыйганынан кийин Мырзабек эч ким менен байланышпайт. Атурсун жакын туугандар менен да катышпайт. Түн тартып, жалгыздык издеп калган. Азыр машина коюучу жайда иштейт. Эч ким менен контактка барбайт. 2 бөлмөлүү квартирада турат. Ал законсуз иштерди жасайт же жасаган деп айтууга эч кандай негиз жок. Анын үстүнөн болгон көзөмөл мындан арыда улантыла бермекчи деген кызматтык отчеттун бир көчүрмөсүн Болотто алып окуганы бар. Эми Болоттун ишинен башкада негизги түйшүгү пайда болду. Ал түйшүккө караганда өтө оор, коркунучтуу эле. Бул жөнүндө өзүнө өлүм алып келгендерден кабар келгендигин көзүнүн кареги менен кошо айланчу орунбасарларына айтты эле, ал эки оперди гражданча кийинтип, Болотту акмалатты. Ал экөө Болоттун көлөкөсүнө айланды. Болоттун кара кагаз алгандыгы жөнүндө кабар милицияга чейин дароо белгилүү болду. Бандиттердин жогорку чөйрөсү да андан кабардар эле. Мен сага өлүм алып келем деген эскертүү коштогон өлүмдөр бир топ эле болду. А дегенде бул эскертүүнү элес албай, маани бербей кол шилтеп койгондор эми анын күчүнө ишенип турушту. Ошол өлүм алып келем кагазы колуна тийгендер өлүмдүн качан, кай тараптан келээрин күтүп, жан алекет түшүп жатышты. Өлүм алып келемдин кабары, таасири, коркунучтуу, аябагандай жогору эле. Мырзабек өзүнөн шек алаарын 5 колундай билет. Болот менен болуш эч качан аны унутушпайт. Шек алганы шек алган. Ошондуктан ар иш аткарылганда Самат экөө ошол иштин планын ийне жибине чейин талкууга алышат. Кайра эсептешет. 7 өлчөп бир кестегенде 1000 өлчөшкө чейин жеткиришет. Ошондон улам бир эмес 1000 ирет шек алышсын, эч нерсе моюнга кое алышпайт. Анан да бул окуяларга ички иштер министрлигинде кандай реакция жасап жатат, Самат баарын билип турат. Жашырылгандар үчүн бул эң сонун болсо, издегендер үчүн трагедия да. Милициядан Болот, бандиттен болуш, бизнесмен дегеннен Сатар колдоруна кара кагаз алып, жегени желим болуп жүрөт. Болот менен болуш жакындардын көзүнчө урганым жок деген сөздү айтып, коркпостугун, кенебестигин көрсөткөндөй болгону менен элеңдеген. Өлүмдөн коркпогон ким бар экен? Сатар болсо небак карып бүткөн өлүм көзүнө көрүнүп, көз ирмем сайын. Ал Украинада 1 айча жүрүп кайра келди. Келбейт болуучу, акчасы түгөндү. Анын үстүнө армиялаш досу да азга тажай баштады көрүнөт. Сатар үйүнө келип түштү. Эч нерседен капарсыз келген да. Талкаланган үйүнө кирип эси ооду. Азга унута түшкөн келчү өлүм эсинде кайра жанданды. Азыр бир бөлмөдөн бирөө чыгып келип, тапанча менен атып жиберүүчүдөй же шамшар менен мууздап салуучудай сезди. Аз жерден кыйкырып жибере жаздады. Көр жерге толгон дивандын үстүндө бети башынан тамтыгы жок шишиген Асия жатат. Өлгөн сымал. Жок, тирүү экен. Коңурук тартып коет, кез-кези менен. Сатардын мууну калчылдай кетти. Башкасын билбейт. Асия андан 1 саатча мурун келген. Сатардын бир жакшы таанышы бакчы жылкыдан дагы 3-тү саттырып, ошонун акчасын чачып ичип жүрөт. Үйүнө келген сайын биринчи ирет уктоочу бөлмөдөгү
өзү терип селофан баштыкчага салып койгон долларларын күл майда кесиктерин кармалап көпкө олтурат. Жүрөгү ачышканда денеси титиреп кетет, буулугат, жинденет. Муну алмаштыруучу жай барбы? Ошону ойлойт. Долларды бүтүн кезде санап жатып, анын жытын кайра-кайра искегенин эстейт. Кесилсе да жыты кетпейт да. Азыр да жыттайт. Жыттай берет, жинденет. Өзүнчө сүйлөнөт, сөгүнүп, сагынып. Кыргызстанда өлүм алып келгендин сөзү имиши көбөйүп, бир топторунун жүрөктөрүн сары суу бастырып, бир топтору аны тапса тирүүлөй кескилеп өлтүрүүнү самап турган кезде Шумкар деген опсуз акчалуу неме орустун Айкөл шаары Москвада жашап жаткан. Москваны Айкөл дегендей бар. Бул 8-9 миллиондуу шаарга барып атат. Ууру кескиси да, киши өлтүргүчү менен террористи да, атурсун мамлекетинде көңтөрүлгөн, төңкөрүлгөн падышалар да келип жашай берет. Кимиси болсо да батып, сиңип жетип кетчү шаар Москва деген. Шумкар Байсалбаев кыргызыңа да Бишкегиңе да батпай турган болгондо, бийликтегилердин эң бийиктери кеңешип туруп, аны Москвага жеткирип тынышкан. Азырынча деп чын эле пендеден чыкпас шум эле. Нечен бир менмендеген куу менен шумдар анын жанында кыкка турбайт экен. Шум жетишпеген үйдө өскөн. Башына жүн чыгып, буту тамтың баскандан эле издеп табуу жолуна түшкөн. Энесинин эмчегин жанталаша соруп, кан чыгара жаздачу, какшатып. Ошондо энеси кенедей немени ээн баткан жерден эле башка бир коюп алчу. Бир-эки үн чыгарып, кайра басылып, дали сөөктү сыздата сорчу. Эшикке өзү кирип чыкканы колунан тамак түшпөйт. Жечүсүн да жейт, жебөөчүсүн да ого бетер жейт. Нечен ирет колундагы чөп чарды, икир-чикирди колдон жулуп алып, көчүктөн ары чаап алчу апасы небак тажап бүткөн. Көзү көргөндү кол алат да түз эле оозго салат. Жанагы доктурлар коркунучтуу микроб-сикроб дегенин шумду ала албайт экен. Ашказаны да укмуш, чүпүрөк, сапырак, кум, топурак, разинке, мразинке, кагаз-пагаз дегендерди анын ашказаны тамакка айландырып таштайт сымал. Колуна тийгенин жесе да эч нерсе болбойт. Нанын да жейт, кумун да жейт, курсагы тойбойт. Үйүндө тамагы өпчөп неме бир жакка барганда тартынбай жейт. Эс тартып калганда деле. Куюп берген табак эле тиш өтпөгөндөн калбаса, куюлган тамакты эзели арттырган жан эмес. Ошентип шум жутунуп өстү. Өтө куу болду, шум болду. Мектепти бүтпөй эле акчага кызыгып бир акчалуу жумушка кирип кетти. Анын чоңунун көзү менен айланды. Колу катары кызматын кылды. Шумдугу менен кошо кошоматтын дурус өнүктүрүп, өстүрүп алган шум чоңуна аябай жакты. Мектепти бүттү деген аттестат сатып берди. Дагы 3-4 жыл өтүп, шум бир эмес 2 институттун дипломун чөнтөккө салды. Чөнтөгүнө акча байрала баштады. Дос күттү, кадыр күттү. Ошондой күндөрдүн биринде бир жакшы санаалашы, акчанын күчү менен санаалашта шумду акча досторуна орноштуруп салды. Ал нефт база эле. А дегенде майда чоң болду шум. Аз өтпөй бул чакан нефт база анын колуна толугу менен кантип өтүп кеткенин ошол жерде чогуу иштешкендер да билбей калды. Бу нефт база шумдун колуна тийгени ырасында укмуштуу да иштеди. Бензин да, акча да, суу да якты. Эсебин билген жан жок. Бир билсе шум билет. Бензин менен дизелдин майы Россия менен Казакстандан келет. Бажы дегенден өтөт. Шум каалаган тоннасын аз-аздап салыгын төлөп өткөзүп алат. Анткени бүткүл бажыны мыкчып олтурган Турманалиев анын өз кишиси эле да. Аны өз кишиси кылганда тутам акча доллар. Андай долларды шум эми бирден эсептебей, пачкасы менен санап ыргытып койчу. Ошону санагандан да эринген учур келди. Дагы аз убакыт өтүп, шум бүтүндөй бир аймактын, болгондо да кыргыздын борбору орун алган аймактын бүтүндөй күйүүчү майын тейлегенге өттү. Долларларың эми миллиондоп эсептелип, саналып калды. Машина көбөйгөнү элге бензин түтпөйт. Шумдун жигиттери майды күнү түнү ташыйт. Көз ирмем тыным жок. Эми шумдун колунан эң чоң, эң бийик, эң коркунучтуу үйдүн ана башылары ала баштады. Бул иштин шум үчүн эки жагы бар эле. Бири бийликтин ана башындагылар менен байланышы, каалаган ишиңди жасай берүүгө жол ачат. Бул жакшы. Экинчиси ошол лөктөрдү доллар менен тойгузуу ого эле кыйын экен. Аларың кысталактар долларларыңды акуладай жута берет экен. Болду деген сөз болбойт экен аларда. Бул жаман. Анткени менен биринчиси жакшысы жеңип турат. Мамлекетиңдин ана башындагылар колдоп турса,
Таңғақ долларларың кеп бекен. Тойдум дешпешсе мейлі да. Бере берет. Bir ret шум 1 миллион долларларды кейске салып, bir милицияның генералына алып барып берді. Ал аны үлкен чоңдун бирине бермек. Генерал кейсти ачканда жок. Туурабы? Деди Керея. Туура, 1 миллион. Санабай эле ишенейинби? Өзүм так эсептегем. Ишенбесеңиз санап көрүңүз, деди Шум азга таарына үн чыгарып. Сиздерди кантип алдайын? Алдабайсыңбы? Жок, алдабайм. Алдабасаң бу миллионуңду кайдан алдың? Шум мындай обу жогорой суроону эч күткөн эмес да. Каябал болсо да чыгып кетүүчү неме бу жолу мукактана түштү. Пайда? Бизнесте деген? Пайдасы ушунча дечи. Сенин ишиңден мынча пайда түшпөйт? 5 үйүңдү, 29 машинаңды жана башка пайдаларыңды кошсок, канча жыл болорун билесиңби? Мунун айтып турганын кара, иниңди гана десе. Көтүнөн чыкканчалат да. Айтканын кара деп Шум генералды жепчи берүүчүдөй жек көрүп турду. Бирок бул шүмшүк аны кайдан билгизсин? Түлкүдөй жоюпу да, билмексенге салды. Аң коосунуп жатпайбы? Пайда менен жылдын эмне байланышы бар, жолдош генерал? Же бул пайда канча жылда түштү деп атасызбы? Ой иниңди, коосуң шүмшүк. Түшпөс боло калганын бат эле. Сенин тапкан пайдаңды түрмөнүн жылына айландырса, канча жыл болот деп атам. Шүмшүп канча жыл тор артында отурар элең дейм. Эми түшүндүңбү? Шум анткор жалжактай калды. Ой жолдош генерал, тамашаңыз да кызык. Баарын өзүңүз билесиз да. Өзүңүздүн колдо да. Ошентсең, генерал диванда өзүнүн жанында жаткан кейсти баш ийкей көрсөтө сурады. Муну жеткиргендин акысы кайда? Мына, деди Шум ички чөнтөктөн bir пачка доллар алып сунуп. Муну кантип унутайын? Генерал пачканы алып кабак бүркөгөндөй болду. Ушулбу? Дагы бар, деп жиберди Шум шашкалактай. Кантип эле ушул эле болсун. Дагы bir пачка сунулду. Генералдын колундагы 2 пачка 20 000 доллар эле. Ушундай десең? Так, болуп тур эми. Бара бер. Ашканадан нан ооз тиегет. Шум генералдыкынан көңүлсүз чыкты. 10 000 эле бермек. Бу айбан 20га түшүрбөдүбү? Мейли да. Булар болбосо мага эмненин акчасы? Колдон келсе бул инең дурайындардын оозу мурдуна тыгып туруш керек. Деле соо тешик калтырбай тыга бериш керек. Ыраазы да болот. Табакташта болуп жоопкерчилиги да артат. Тирүү болсок bir тордо, өлүү болсок bir көрдө деген кеп да. Дагы 1-2 жылдай бу айбандарга кор болмуш болуп турса, анан көрө жатар. Ушинтип демденет Шум. Ошондон көп өтпөй бул шүмшүктүн кылган жана кылып жаткан ишин бүт кыргыз эмес, казагы менен өзбеги, тажик менен азербайжаны, америкалыгы менен орусу укту. Шумдук экен бу Шум. Кепкенедей экономисти иттей кебетесиндеги мамлекеттерге жашап 50 миллиондон ашык долларларды жеп коюптур. Бул чыпчыргасы корбой бюджетке түшчү акча экен. Бул ишти ички иштер министрлиги менен коопсуздук кызматынын эң баш кызматкерлери ачык чуу чыгарып жиберип жатпайбы? Үлкөн чоңдор байкабай калып атпайбы? Аны басууга болбой калды. Гезиттер менен телерадио Шумкар Байсалбаев деп какшай берип, анын атын тили эми чыккан баладан кулжадай куркуйган чалга чейин жаттап бүтүштү. Адам Шумду чындап тергеп соттой турган болсо, миллиондогон долларлар салынган кейстер, жөнөкөй эле пакеттер кимдердин колуна тийгенин айтып салса, өлкөнүн ана башында тургандардын абийири төгүлмөк да. Төгүлгөндө да иттей төгүлмөк. Тез арада чара көрүш керек эле. 3-4 чоң bir кечте Шумдун кебин талкууга алып, мамлекеттик резиденциянын биринде 6 сааттай олтурушту. Баягы генералда бар болуучу. Мууну өлсө, же көлгө кетип баратып авария болсо эмне болот? Деди ошол генерал. Болбойт. Ушул жердегилердин баарына чоң окшойт, бири генералды кагып таштады. Ал иш билинбей калбайт. Сен жеке өзүң муунтсаң же машинасын өзүң жеке айдап авария кылып берсең бир жөн. Аны башкалар аткарат. Демек, жабылуу аяктын ачылышы сөзсүз бар. Уктуңбу? Генерал уктум дегендин ордуна кечиресиз деп атпайбы? Азырынча аны качыра тургула деп bir топтун чоңу бүтүм чыгарып салды. Ушул сөздү айтыш үчүн 6 саат олтурганын карабайсыңбы? Жок. Ал убакыт бошко кеткен жок.
Шумдун жана ага окшогондордун далайынын ишин укту. Генералга кимди кандай кылуу керектиги жөнүндө аткарбай коюуга болбос көрсөтмөлөрдү берди. Ошол күндүн эртеси эле бүтүндөй коомчулук Байсалбаев качып кетиптир болуп чуу түшүп жатып калды. Ал Шүмшүктүн бетин ачкан макалалар гезит беттеринде батпайт. Кармап туруп өпкүгө коюп кустурабыз деп оңду солду интервьюларды берип жаткан милиция, прокурорлор. Шум Байсалбаев акыр аягы бир балээге кабыларын, ошондо аны оңой эле атып таштаарын билген. Миллиондогон долларларды кимге, качан бергенин саат мүнөтүнө чейин жазып жүргөн өзү да. 10 миллион долларларды Европанын 2 банкына тең бөлө салган. Дагы 2 миллион Москвадагы жана Алматыдагы банктарга бөлө салынган. Чуу чыгар менен генерал менен маектешкен Шум эми болоору болду дегенчелик кылып, бар кайратын жыйнап туруп ага буларды айткан. Жолдош генерал, мен кичине эмесмин. Ошондуктан менин сөзүмдү жакшылап угуңуз. Мен кейс менен сизге туура 12 жолу келдим. Ошонун баары жазылуу. Шопурум, анан мени кайтарган 4 жигитим күбө болуп кол коюп беришкен. Кейстен башка пачкалардын да эсеби бар. Бул генералдын өзүнө берилген долларлар эле. Дагы менин пакеттер туура 8 жолу резиденцияга кирди. Анын да эсеп чоту, алган авторлору бар. Баары катталып, күбөлөндүрүп коюлган. Демек, мени жок кылуу мага караганда сиздерге коркунучтуу. Эмне кылсаңыз ошо кылыңыз, мен сөзүмдү айтып бүттүм деген. Генерал бул Шумпайдын сөзүн кагып сокпой кунт кое угуп, андан кийин да тил тийгизген жок. Бара бер, эшек, деп узаткан. Эми Шум Москванын чок ортосунда, орто тушундагы 24-24 кабат үйдүн 19 кабатында 3 бөлмөлүү квартирада жашайт. Эч ким менен иши жок. Жанынан жарым карыш жылбай, эки-экиден кезектеше кайтарчу 4 жигити бар. Аларга кошуна квартираны сатып берген. Ал дагы 3 бөлмөлүү. Төртөө кезектешип Кыргызстанга келип, үй бүлөсү менен учурашып, Шум айткан адамдарга жолугуп сөз ташышат. Өзү жөнүндөгү кептерди, чыккан материалдарды алдырып окуйт. Убакыт өткөн сайын азыраак айтылып, унутулуп баратканына кубанат. Бул жердеги жашоосу баягы генералдын жана дагы бир топ полковниктердин контролунда. Шум бул жерде дагы бир аз жашап туруп, 4 жигитти да, генерал менен полковниктер да жер сыйпалап таппай калгандай бир алыскы өлкөнү көздөй жүрөт. Көчүп барар жери, атурсун жашачу үйү да такталып жатат. Баягы 2 банктагы 10 миллион долларлар өзү гана билген башка банктарга жашыруун аттарга которулган. Бир өмүр эмес, көп өмүргө жетчү акча. Генерал Далайды көргөн неме? Өмүр бою милицияда иштеди. Далай мыкты иштерди да, былык иштерди да теңме-тең жасады. Аброй күттү бир топ. Өкмөт башчыларынын жакын адамдарынын бири болду. Кимдин ким экенин бир эле караганда билчү генерал Шумкар Байсалбаевди алгач көргөндө эле анын оңой шүмшүк эмес экендигин байкап, өз ажалыңан өлчү түрүң жок деп койгон ичинде. Ошол биринчи көргөндөн баштап эле кыртышы сүйгөн эмес. Шумду Москвага жашырган күндөн эле аны кантип жайлатып салаарын ойлоп жүрдү. Тийбегиле деп айтканда эле ичинен өзүнө өзү сөз берген. Шумду өлтүрүүгө. Дагы бир аз убакыт өтсө ал изин жашырып кетиши мүмкүн. Генерал азыр ички иштер министрлигинде иштебесе да, ал жактагы иштер менен таанышып турат. Таасири тийип турат. Мен сага өлүм алып келем маселеси күчөп турган күндөрдүн биринде мыкты милициялар эсебиндеги полковниктерди бүгүн чакыртты да өтө жашырып делген тапшырмасын айтты. Ал тапшырма Шумкар Байсалбаевди тындым кылып, анын өлүгү эч качан табылбагандай жоготуп келүү эле. Ал ишти 40ка эми чыккан полковник жалгыз аткармак. Полковник гражданча кийингенде бир карапайым интеллигентке окшоп кетчү. Бою ортодон жогору, арык чырай, ак жуумал неме. Өзүнүн 40 жашынан алдаганча жаш көрүнөт. Тапшырма алгандын эртеси чакан кара сумкасын асынып, башына спорттук топу, жылуу спорттук куртка кийип, Москвага жөнөп кетти. Бир кылмышкерди издеп, командировкада жүрөт кагазы толтурулган. Керек десе орустун милициясынан жардам суроого акысы бар. Полковник Москванын арзан мейманканаларынын биринен орун алып, бир суткада эт жакка чыкпастан жатты да, анан Москванын четирээк жактарын кыдырды. Кыдыргандын эртеси күнү издегенин тапты. От жакчу жай болчу издегени. 2 күндөн бери андайдан 10 чактыны тапса да, ушул жолкусу өтө ылайыктуудай көрүндү. 2 качегар тең эңгезердей ичкен орустар экен. Мындайларда арамдык жок болот.
ак көңүл болот. Полковник алар менен тез эле таанышты. Өзүн Абакандан келген, бир тууганым ушул жакка иштегени кетип кабар жок. Сураштырса Москванын ушул аймагында квартирада туруп иштеп жүрөт экен деп дагы бир тааныш жердеш айтканынан энисин тапса эле кайра кетерин, өзү карагай даярдоочу фирмада менеджер экенин айтып, дароо эле бир бөтөлкө аракты 2 пиво менен балыгы менен коюп берип, олбурлуу 2 оруска аябай жакты. Бир топко сүйлөшүп, эртең да келээрин айтып кетти. Полковник эртеси да келди бул жерге. Бул жолу 2 аракты баш кылып, бир топ тамагаш сала келген улам көмүр ыргытымыш коюп ичип, сүйлөшүп 4 сааттай олтуруп кетти. 2 орус бул ирет полковникти кучактай узатып, аябай жакшы көрүп калышкан экен. Жайында отпускага чыкса экөө тең Абаканга конокко барышмай болушту. Полковник Москвага келгенден бир жумадай өткөндө гана Шумдун сотовуйуна чалды. Алло, Майрамбек байке сизби? Мен Азамат дегенмин. Жылдызбек байке сизге аманат айттырды эле. Кай жерден кезигишсек? Үйгө келе бер. Мен каттуу грипп болуп атам. Эч кимге жугузбашым керек. Эч кимге жукпайт, келе бер. Жөнөдүм. Шум дароо түшүндү. Генерал бул жигитти жашырып жибергенин, жана аны менен жолукканын эч ким көрбөшү керек. Аны да түшүндү. Демек, өтө маанилүү кабар алып келген. Шум квартирадагы 2 жигиттин чакыртып, силер бүгүн бошсуңар деп айтмакчы болгондо, Шумдун телефону дагы шыңгырады. Эмилеги Азамат деген неме экен. Шум квартирадагы 2 жигиттин чакыртып, силер бүгүн бошсуңар деп айтмакчы болгондо, Шумдун телефону дагы шыңгырады. Эмилеги Азамат деген неме экен. Алло, Майрамбек байке. Азыр эле Жылдызбек байке чалды. Эртең саат кечки 4-тө өзү кезигет экен сиз менен. Мен саат 3:30 алып кетем. Туура 3:30 сыртта туруңуз. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Шум телефонун диванга таштап ойго батты. Чакырган жигиттерин кайра бара бергиле деди. Жылдызбек генералдын Шум үчүн коюлган аты. Ал эмнеге келди болду экен? Жакшы кабар мененби же жаманбы? Шумдун санаасы санга бөлүнөт. Бул генералдан жаналгычтай коркот. Өтө коркунучтуу, канкор экенин билет. Дала иштерин уккан. Андан качууга да болбойт. Сөзүн эки кыла албайсың. Бу кең Москвада да анын көзөмөлүндө болсо керек. Шум кандай шум болсо дагы бүтүндөй бир өлкөнүн милициясы менен жашырын кызматы кыңк этпей баш ийген генералдан жүрөгү түшкөн. Дагы бир айча убакыт өтсө, түбөлүк кете турган жерине кетип, бу генерал баш болгон желмогуздардан да түбөлүк кутулмак. Ага чейин генералдын ар бир сөзүн кыңк этпей аткарган. Эртеси Шум болжошкон убакытка сүйлөшкөн боюнча үйдөн өзү жалгыз чыгып, 1-2 мүнөт тургандан кийин ага жанаша такси токтоп, терезесинен бир жигит үн салды. Майрамбек байке, келиңиз олтуруңуз. Жылдызбек байке жиберген мени. Шум так олтурду. Кыштын күнү эрте караңгы кирет эмеспи? 3:30 болсо да күн коюу кеч болуп бараткан. Такси көчөдөн көчөгө өтүп 40 мүнөттөй жүрүп, бир жерден экөөнү түшүрдү. Экөө бир-эки көчө жөө басып, анан котельныйга киришти. Полковниктин жаңы 2 дос качегары экөөнү көрүп эпилдей тосуп алышты. Шумга барардан мурун полковник бул жерге келип экөөнү аябай суугарып кеткен. Кайра келем деген. 2 орус буттарына араң тургандай болгону менен көмүрдү олбурлуу ыргытып жатат. Полковник Шумду бир бөлмөгө олтургузуп коюп, 2 качегарды дагы 1-2 жолудан стакан көтөрттү эле. Ошондон 10 мүнөт өтпөй, экөө тең бир бурчтагы тапчандын үстүнө кулашты. Аракка да тоюшкан. Эс учунан ажыратчу дарыдан пиво менен аябай ичишкен. Качан келет? Деди Шум сырттан кирген полковникке. Полковник саатты карады. 10 мүнөт калды. Анан үстөлдөгү арактан 2 стаканга куюп бирин Шумга сунду. Алыңыз. Шум тартты. Полковникта. Шум столдогу бадыраңдан алып бир тиштеп кайра койду. Полковник ага катарлаша олтуруп баратып, моюндан оң жак күрөө тамырына колдун кыры менен шилтеп калды эле, тиги шылк этти. Ошол замат анын мойнуна бир байлам аркан сымал жип чалынып, муунта тартылды. Аз өтпөй $50 миллион оңой эле ап кеткен акула сындуу неме жансыз денеге айланды. Эми ал өлүк болчу. Полковник аны ийинге сала көтөрүп барып, дүркүрөп күйүп жаткан килейген мешке салып, темир менен нары түрттү. 2-3 мүнөттөн кийин өлүктүн изи да калбады. Үстүнө көмүр ыргытылды. Полковник бөлмөгө кайра келип,
Стакандар менен бөтөлкөнү отко ыргытты да котельныйдан чыгып көчөдөн көчөгө өттү. Жана Шум полковник Азамат менен жолугушам деп кеткенден кийин бир жаш бала Шумдун бир жигитине алакандай барак карматып чуркап кеткен. Жигит диванга олтуруп окуса, мен сага өлүм алып келем деген жазуу бар экен. Бул жигит шерге көз сыртка чуркап кагаз алып келген баланы да, Шумду да таппай калышты. Кийин булар Бишкекке кетип, бу жерден милициянын сурагына кабылганда ошол кагаз жөнүндө айтышкан. Генерал болсо Шумдун өлүмүн өлүм алып келем деген бандиттерге шылтап салып, аны бийлик кылды дегенде айттырбай, эми анын 10 миллион долларларын кантип алуу жөнүндө баш катырып жүргөн убагы. Баягы полковник экөө. Ошентип Сатар талкаланган үйүн, кебетеси келишкен Асиясын көрүп, өлүм алып келгендер көзүнө көрүнүп, баары кошул ташыл болуп катуу жыгылды. Догдурда жатты далайга. Асия болсо Бишкектин эң чоң базарына көп байыр алып жүрүп, кескиленген долларларын баштыгы менен көтөрүп, ак көңүлү кармаса көрүнгөнгө берип, кереги жок десе урушуп, жин оорусу күчөп, анан кышкы суук күндөрдүн биринде дал ошол базардын четиндеги каналда тоңуп өлдү. Сөөгү моргко бир топко жаткандан кийин ээси жок өлүк катары эптеп көмүп ташташты. Сатар кийин уктаны. Убагында укса деле колу менен көммөк эмес. Үй толо дүйнөдөн, толгон жылкыдан айрылткан ушул. Анан да көрсөтпөй 10 миңдеген долларларды катып жүргөнүн карабайсыңбы? Жок. Сатар бул аялын көммөк эмес. Сатар ооруканада көпкө жатып, баскан жолун көп ойлоду. Ошол жолунда уялчы кылыктары бар экенин алгачкы жолу эсине алды. Мурун ал жөнүндө ойлоп көргөн эмес. Айбандык менен адамдыктын, арамдык менен адалдыктын, айкөлдүк менен надандыктын, боорукерлик менен ташбоорлуктун ажырымын тактап талдоого аракет кылгандай болду. Өзүнөн өзү минтпейт эле. Өзү менен бир палатада жаткан бир ажы адам бар экен. Жалаң эле улуу сөздөн, ыймандан сүйлөгөн ошонун сөздөрү түрткү берди көрүнөт. Өзү чөөдөй жутунган, адамга жылдызы жок неме болгону менен көп сөздөрү мыкты экен да. Угуп эле тургуң келет. Дилиңди дароо тазалап салгандай кылат экен анын сөздөрү. Тамагын катып жегени, жаш токолу келгенде уу тили пайда болуп, аны каарыганы, майдачылдыгы көргөн адамды жийирткенкени менен кооз сөздөрү сыгандардын картасында экен. Коёнду тарткан удавда экен. Эритип таштайт экен эритип. Сатарды да эритти. Догдурдан чыккандан бир ай өтпөй Сатар ажылыкка аттанды. Топ кыргыз менен. Сатар ажылыкка жөнөгөнчө бар байлыгын долларларга айлантып, батыштын бир банкына которгон. Өзү ойлонгондор ишке ашса, экинчи бул жакка, киндик кан тамган мекенине кайрылып келбейт. Ажылыктан тазаланат да башка турмушту баштайт. Сатардын бир тилеги дароо эле орундалды. Баргандан 3 күн өтпөй мейманкананын 7-чи кабатындагы балконунда турат эле төмөн карай берип башы айланды. Бир убакта жерге учуп былч эледей түштү. Тилеги кабыл, түбөлүк туулган жерине кайткыс болду. Аны ошол жерге көмүштү. Түптүз бейишке чыгат экен. Бир өмүр ошентип бүттү. Мырзабектин өмүрү өтүп жатат. Кез-кези менен кайындарына барып, балдары менен 3-4 күндөй болот. Өз эне атасына учурашып 1-2 күн конот. Ал жактагыларга барганда эч жакка чыкпайт, эч ким менен сүйлөшпөйт. Анын баары болоттун да, министрликтин да көзөмөлүндө. Өлүм алып келгендер Москвага чейин жетип, элдин номер 1-чи жегичин өлтүрүп кеткенден кийин алар өтө чоң даярдыгы бар күчтүү кылмыш тобу же милициянын же коопсуздук кызматынын жигиттери деген ойду болотта ойлоп жүрдү. Бара-бара Мырзабек шек алдыруучу ролун аткара албай калды. Андан шек албай калышты. Эне атасы ушул уулу аял алып, оокатын кылса жакшы болбойт беле дегенде күнү түнү ойлонгону менен а жөнүндө уулуна бир ооз сөз айтыш элек. Мырзабек да үндөбөйт. Анын аял алайын деген ою жок эле азырынча. Турмуш дегениң кеңешип олтурмакпы? Бир күнү өз билгенин жасайт эмеспи? Жыл кетти. Аялынын өлүмүнө өзүн күнөөлүү сезип, жүрөгү мыкчылганы кала элек. Ал өлүмгө түрткөндөрдүн сөөгү небак чиригендечи, бирок башка айбан болот, дале тирүү жүрөт. Жок, аны дароо өлтүрбөйт. Андай жыргалды алып келе албайт ал жексурга. Азапты тарттырып, боздотуп, сыздатып туруп, анан гана жанын алат. Мырзабек небак эле ушундай чечимге келген. Самат да билет ал жөнүндө. Болот Бишкекке иш менен көп келет, бирок ушул жердеги эң жакшы көргөн көңүлдөшүнүн өзү алып берген үйүнө келбегенине көп болду. Ал бул ирет Бишкекке 15 күнгө келди. Отпускага чыккан.
Кыштын кыраан чилдесинде беришпедиби анысында. Ушул көңүлдөшүнө кезиккенде Болот баарын унутат. Анын сөздөрү, эркелегени менен эркелеткени, жасаган тамагы баары жыргал болуп кетет. Кийин пенсияга чыкса, мунусун алып бери дегенде Москвага же андан ары кетип жашашат. Ошонун камын көрүп, каражат топтоп жүрбөйбү? Мына, бир жума мурун эле $20,000 колго тийди. Бир чириген бай бизнесмендин көпкөн баласы бир кызды зордуктап, анысы аз келгенсип кадимки эле кой мууздагандай мууздап салыптыр. Анын атасы уулу камалары менен эле Болотко келип жардам сурады. Экөө мурун чала тааныш эле. Эми жакындашып турушту. Теги кан ичкичтин атасы уулунун эркелегине $10,000 сунуштады эле. Баланын өлүмү үчүн 10,000 өтө аз. Кеминде 20,000 деди Болот. Уулуңуз атууга кетпесе да 18-20 жыл кесилет. Ал жактан тирүү кайтмай жок. 3 кыздан кийин көргөн жалгыз уулу экен да атанын. Болоттун баасына көнүп турду. Жалгыз эркек кымбат болот тура. Бул иш тергелип, кыз паркта белгисиз бандиттердин колунан мууздалган болуп чыкты. Бизнесмендин баласында күнөө жок экен. Кыздын аттуу баштуу, колунда туугандары жок экен. Жалгыз агасы гана мен баары бир тигини соттотом же өз колум менен өлтүрөм деген сөзү менен калган. Бизнесмендин баласы кайсы бир чет өлкөгө окууга жиберилди дейт. Ушундай абийирсиз иши үчүн Болот $20,000 алды. Керек болсо кийин да алса болот. Иликтөөдө жаңы фактылар чыкты. Күбөлөр көрсөтмөсүн өзгөрттү дегендерди сууруп чыгып, тиги айбан баланы алеки заматта камап койсо болот. Милицияңдын укуругу каалагандай узара берет эмеспи? Мырзабек бул министр жөнүндө көп окчу. Жакшы сөзүнө караганда жаман сөзү аябагандай көп эле. Элдин элеги ошондой кылган. Бул падышага өтө жакын министр өлкөбүздүн эң эле буйткалуу алыс жеринен Бишкекке окууга келип, мээсинин күчтүүлүгүнөн эмес, карандай эмгегинин күчтүүлүгүнөн чоң окуу бүтүп, андан соң академияда ишке өтөт. Тагдырын кара. Ошо кезде ушу падыша да ал жакта иштечү да. Бул тоодон тоң бойдон түшүп, эми гана тамакты вилка менен сайып жегенде, бутундагы байпагын бир айда эмес, күн адатта жууганды үйрөнө баштаган неме Кудай ургандай элпек болчу. Антпеске чарасы жок эле да. Ким эмне айтса дароо аткарууга даяр кези болуучу. Дал ушундай абалда келечектеги падышага аябай жагып калды. Өп-жөп жашаса да өзүнө жетекчи болуп турган келечектеги падышанын туулу өскөн айылына мейманга чакырылып, бир жума бою аябай сыйын көрсөттү. Эшегине мингизип ажайып кооз жерлерди көрсөттү. Оозунан тамак өксүтпөй, көзүнүн караген менен тең айланды. Жок, алдыраак айланды. Келечектеги падыша ак көңүл жан болуучу. Бул кара тоголок аспиранты Сүйүнтбек Апталиев аябай жакшы, түбөлүк кайткыс жакты көрүнөт. Анткени ал колунда бийлиги бар, өзүнө пайдасы тийүүчү, адамды эч качан сатып кетпечү. Анан да чоңунун кандай гана тапшырмасы болбосун суроо салбай, эмнеге дебей сокур сезим менен гана аткара турган неме экенин келечек падыша айныгыс сезди. Ай өттү, жыл өттү. Баягы аспирантынын эшегин аргымак кылып минген окумуштуу падышачылыкка отурду, түшпөс болуп. Ал эми эшегин туура тартып, аттандырып, түшүргөн аспирант падышанын көңүлүндө жүрөт. Мен деген кызматтан бери дегенде 5 иштеди, иштеп келет. Түркүгү күчтүү болсо иштей берет тура. Дээри менен деңгээли жетеби жокпу? Сүйүнтбек байлыкты дурус чогултту. Байлыгың батпай турса махабат издетет эркекти. Сүйүнтбекти да издетти, тапты. Махабаты ырчы кызга такалып токтоду. Кызмат менен байлык махабат майданында да тоскоолдук көрбөйт. Ошондой болду. Күлгүн жаш күйөөсү, андан балдар бар бу ырчы келин секелектик кылдыбы, акча менен кызматтын азгырык кысымыбы айтор Сүйүнтбекке аял болуп берип тынды. Бу министр жөнүндө уккан сайын Мырзабектин жини аябай келүүчү. Бир күнү Самат менен кеңешип, өлүм алып келем кагазын дал ушул Сүйүнтбекке карматпай болду. Чын эле өлүмдү алып келүү жөнүндө Мырзабек бир топто чечкен эмес. Ошондой кагазды Сүйүнтбекке тезинен, өтө тезинен карматууну көздөдү. Ошол жөнүндө чечим кабыл алынгандын эртеси Сүйүнтбек мен сага өлүм алып келем деген коркунучтуу эскертүүсү бар аппак кагазды окуп, анын коркунучун көп элес албай турду.
Анткени ал жөнүндө бир ирет өкмөттүн чогулушунда уккан, бирок ага көңүл токтотуп маани берген эмес. Болбогон кеп деген. Ушул сөздүн мааниси жөнүндө жаш аялы жакшы угуп жүргөн экен, күйөөсүнөн угаар менен өң алакеттен кетти. Уккандарын калтырбай айтты. Сүйүнтбек бул эскертүү оюнчук эмес экенине ишенип ишенбей, ички иштер министри менен телефондон сүйлөшүп, ошондон кийин гана бул накта коркунуч экенин, болгондо да дайыма ишке аша келген эскертүү экенин толгон мисалдар менен укту. Эми жүрөгү катуулап согуп, эки жакты элеңдей караганга өттү. Үйдөн да сырттан да. Падышанын сүймөнчүгү коркунучтуу эскерүү алгандан кийин ички иштер министри Сүйүнтбекти эки катар кайтарууга алууга буйрук берди. Биринчиси, анын мурунку телохранительдеринде милициядан дагы бирөө кошулду. Экинчиси дагы 5-6 кызматкер Сүйүнтбекке билинбей аны акмалайт кезектешип. Кол салчу немени дал ушулар колго түшүрөт. Жок эле дегенде кол салууну үзгүлтүккө учуратат. Сүйүнтбекти сыртынан кайтаргандарды министр өзү жеке тандады. Министрликтеги эң мыкты дегендеринен тандады. Коркунучтуу кабар жазылган кагаздын маанисин милиция министри жакшылап түшүндүргөндөн кийин Сүйүнтбек ошол кагаздан алып, жарык дүйнө менен коштошкондордун баардыгы жөнүндө укту. Кайра укту. Ушул иш менен алпурушуп келаткан бир чыгаан оперден. Күн өткөн сайын жүрөгү түшкөнү күчөдү. Бөтөнчө гезиттен же телевизордон баланча дегенди сайып кетиптир, атып кетиптир дегенди көргөндө жаны өзүнүк эмес. Мына далга бычак же ок жээчүдөй элеңдейт. Мурун китептерден окуган, кинолордон көргөн киллерлердин окуялары көз алдында чуалат. Өлүм өзүн тооруп турганын падышасына кантип угузду? Ал укса сонун болбойт беле? Милициясы менен коопсуздук кызматынын шефтеринин жүрөгүнүн сары суусун алып, өлүм алып келгендерди тез кармагыла дейт эле да. Кечинде өтө турган ар кыл банкеттерге, кечелерге барбай турган болду. Өтө официалдуу болсо айла жок барат, бирок санаасы башынан ашып, ою бир гана жерде турат. Өлүмдө. Элесинде тапанча сундурган киллер. Аялын алып бир алыс чет элге кетип тынсачы? Жок. Ал жактан деле табат. Эң туурасы, өлүм алып келем дегендерди кандай болгон күндө да таптыруу керек. Мырзабек менен Самат падышанын сүймөнчүк министрине өлүм алып келемди эскертип коюшуп, андан ары эч кандай аракет кылышкан жок. Эмне болсо ошол болсун, тийбейбиз деп чечишти. Сүйүнтбекке коркунучтуу эскертүү түшкөнүн анын өз оозунан уккан өкмөт башчы ачуусун катуу келтирип, ошол эле күнү коопсуздук кызматынын жетекчиси менен ички иштер министрин чакырып, тапшырманы катуу берди. Кандай кылба, өл тал ал бандиттерди кармагыла, тапкыла, болбосо президентке өзүм сунуштап туруп, кызматыңардан кол жуудурам, атурсун жоопкерчилик тарттырам дегенди басым менен кайра айтты. Эми эки тарап тең ишке катуу киришип турду. Сүйүнтбектин тоо арасындагы айылында жашаган туугандар эл катары жашап келет. Кыйналган күндөрү алардын кээ бири Бишкекке чейин Сүйүнтбекти издеп келип жардам алып, болбосо бир ишин бүтүрүп кетет. Анын жардамы менен. Кийин Сүйүнтбек мындай иштерден аябай жадады. Эми алардан кадимкидей качат. Айылдаштары да анын жадаганын билип, аздан келишет. Сүйүнтбек менен анча жакын эмес бир инилери боло турган. 18ге чыгып чыкпай үйлөнүп, келинчеги экөөнө берилген алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын деген тилектин бала басканы дурус ишке ашып, келинчеги жылда бирден төрө атып, 30га чыга элек неме 10 балалуу болуп, артын мал баспай карандай төшүп басып, оокаты өтпөй, бала чакасы кийимге гана эмес, кара нанга жетпей турган абалга жетти. Мурда бул айылда аз иччү. 4-5 жылдан бери эрди катын ери шаркак ичип калган. Улуу кичүү бөлүнбөй ичип калган. Ичемди издемей жок. Ушул чакан айылда манталаңдаган 4 келин бар. Обул борбордон спирт ташыйт. Анысы арзан. Карызга каалашыңча берет. Кошуп иччү суу белең. Аны эмесе каалашыңча ичет. Жанагы Сүйүнтбектин мындайраак иниси аты Жолду. Жакшы ичип кетти. Чакыртып ичкенден аңды бичкен деңгээлге бат эле жетти. Бир күнү Жолду чогуу жүрчү Матен деген досу менен айыл өкмөтүнүн алдынан өтүп баратат эле, анын башчысы ошол жерде турган экен, бир экөө менен чакырып калды. Жолду,
Берос. Жолду өзү кичипейил элпек болгону менен ичине бирдеме барганда кыялы чатагына айланып, кежир болуп кетмей бар эле. Эмне? Деп басар басмаксан болуп аран келди. Эй, кыспыруш. Ошу сен ичкениңди качан токтотосуң? Деди айыл өкмөтү акыл айткан болуп. Жериңди айдат. Ишиңди кыл дебедим беле? Жолдунун ичинде бир топ бар болчу. Беркинин айтканы жинине катуу тийип турду. Оройлонду. Эмне? Тракторим жок болсо, катыным менен айдайт белем? Же акчадан жок, же майдан жок болсо, мага кайсы тракторист айдап берет, Ичкенге тапкан, айдатканга деле таппайсыңбы? Деп айыл өкмөт жекирейин деди эле, теги анын сөзүн бүтүрткөн жок. Сен таап бер. Сен айыл өкмөтсүңбү? Тапканга милдеттүүсүң, деп өзүнүн 10 жаштай улуу немени селейте айтып таштады. Дагы улады күйгүлтүк сөзүн. Сүйүнтбек байкеме айтсам, ишиңден кол жууп жүрбө? Сен сүйүнтпегиңде бекен кызматтын баары, деди жини кайнаган айыл өкмөт. Экөөңдү тең урганым жок. Эмне? Сүйүнтбектен башканын баары талаада калыппы? Эми айыл өкмөт өтө катуу айтып калды. Ачуусу менен оңбогондой кеп айтып алганын сезди. Анткени бул айыл өкмөт окмуштуудай коркок, ошонун айынан кошоматчы немеле. Далай малын чачып жатып, ушул ишке орношкон. Падыша менен өтө жакын министр жердешине катуу сөз айтып алганына өкүнүп турду эле, жолду аны билип тургансып айтып турду. Сүйүнтбек акем келсин. Анан эмне күндү көрөр экенсиң? Эми айыл өкмөт үн катпай калды. Жолдуну утурлай тосуп, мындай жетеледи. Айыкөм, сен эмне тамашаны түшүнбөй калгансыңбы, Билсең, сен экөөбүз Сүкөм экөөбүз аркылуу гана агайыны болуп келебиз. Дегеним, Сүкөм менин сыйлаган адамым. Бир сырдуу, бир кырдуу тең туштардан да болуп кетебиз. Муну калп айтты. Экөө эч качан тең туш болгон эмес. Бу неме ал министрге жакындай албай жүрбөйбү? Сүйүн акем менен кабарлашып калсаңыз, айтып коюңузчу. Жерлерин иштете албай атыптыр деп. Айтам, деди айыл өкмөт. Жакында барып келем Сүкөмө. Байкоостон ушинтип калп айтып салды. Барам деген ойду мына эми ойлоп жатпайбы? Чын эле 2 күндөн кийин айыл өкмөт айылдаштарынын бир топ арыз армандарын, өтүнүчтөрүн акчасына кошуп алып, өзүнөн да арбын акча чыгарып жөнөп калды. Анткени райондун акими бир ирет тилдеп кеткен. Сени эл шайлаганы менен мына мен түшүртөм деп. Түшүртсө түшүрүп салат. Бул башка жактан келген аким бизди аябай кемсинтип жатат. Министрлигиңе таянбагыла деп айткан деп жалааны жакшы жапмай болду айыл өкмөт. Анан Сүйүнтбекке аны айтып, даярдап койгон бир тутам акчаны берсе, достошуп кайтпайбы? Айыл өкмөт бир сутка дегенде Бишкекке жетип, эртеси Сүйүнтбек иштеген министрликке барса, эшик тоскондор киргизбей коюшту. Анын үстүнө Сүйүнтбек иште жок эле. Бу эпеңдей шектүү баскан немени министрликтин коопсуздук кызматында кызмат кылган бир жигит көрүп, шек ала түштү. Эпеңдеп эки жагын каранат. Кез-кези менен төшүн баса ички чөнтөгүндөгү бир нерсесин барбы дегендей текшере калат. Көчөнүн наркы тарабындагы калың бакты бойлой кеткен, тротуарда наркы терке басат. Бак ичине кирип чөпкө көчүк басып кайра турат. Жанагы коопсуздук кызматынын жигити имараттын ичинде туруп, тигинден көз албайт. Уламдан улам шектүү болуп баратат. Министрге кол салуу даярдалып жатканын угуп, катуу көзөмөл жүргүзүш керек дегенде, күн аттап угуп жаткан бул жаш жигит эрдик көрсөтүүнүн алдында турду. Бу министриңди аңдып жаткан немени тапанчасы менен колго түшүрүп, бир көзгө көрүнсө, экинчиден колуна оңбогондой дүнүйөсү бар министр бери дегенде бир машине мингизиши да ажеп эмес. Ошого даяр болуп, бул жаш жигит өзүн Джеймс Бондтон кем көрбөй, улам сол капталындагы тапанчасын акырын кармалап коет. Теги айылдан келген адамга окшомуш болууга аракет кылган киллер көк чөптөгү ордунан туруп, төшүн басып, тапанчасын кармалап көзүн бул жактан албай, наркы терке басымыш этет. Министр келип, машинеден түшөрү менен жетип келип, басып алып, шуу коет. Киллер нар жакта токтоп турган машинеге барып, рулда отурган адамга эңкее берип, бир нерсе айтты да артка басты. Айыл өкмөт саат урдаган эле. Ошол машине менен качат болушу керек. Качырбайм, деди жаш Джеймс Бонд.
Костюм içinde капталындагы тапанчаны кабынан суруп, предохранителин чыгарып, киндик тушка кыстарып, топчудай сыртка чыкты. Дал ошол маалда министрдин көз уялткан иномаркасы келип, токтоп, министр да, алдыда олтурган телохранители да жерге түшүп жатканда, Айлөкмөт аны көздөй чуркады. Азыр кармап калбаса киргизбей коюшат деген неме чуркай беркип, ички чөнтөгүндөгү бир байлам акчага колун салып атпайбы? Түшпөсүн дедиби ким билди. Жанагы министрди коргоп, атак менен машина алмак неме ычкыр кашатты тапанчасын сууруп алып, чуркап келе жаткан Айлөкмөттү мээлей басып алды. Ок тийген неме оңкодон сайылса, министр менен анын телохранительдери экөө тең жерге жата калышты. Бул окуя жөнүндө Мырзабек менен Самат көптөн кийин угушту. Ал өзүнчө сөз. Де, бу төртөө ошол жылы аябагандай көпкөн эмеспи? Кыргызыңды да, орусуң менен казагыңды өзбегиңе кошуп адам катары санашпай турушту. 2 жыл чамасында Бишкекте өз үйүндө жүргөндөй жойлоп, далай өмүрдү кыйып жиберишти. Жергиликтүү орто базар бандиттер 10 жылдап тапчу кирешени булар 2 жылга жетип жетпей табышты. Булар чечендер болуучу. Көп жыл бою Чеченстанда орустун аскерлери менен согушуп, ал согуштан небак тажап бүтүп, бу кайдан жоош өлкө эсептелген Кыргыз мамлекетине жашырын жер оодарышып келишкен. Бул жакта жүргөн 4 бандиттин экөөнүн алыс туугандарынан бар болуучу. Аларча айтканда тейпалаштарынан. Төртөө келгенден бир жума өтпөй эле майда баратка коротоор акча керек деп, орустар андайды на маленькие расходы деп коюшат. Бир бизнесмендин офисине Таламмандын так түшүнө барып, анын 2 жан сакчысын ошол эле жерден торойто чаап, өзүн да чала өлүк кыла тепкилеп, сейфиндеги $5,500 25,000 сомун алып баса беришти. Төртөөнүн минген машинеси да жок болуучу. Жөө келип жөө кетишти. Кеткенде да желип жортуп чуркабай эле шашпай басып кетишти. Бул 4 чечен аябай кутурду. Шаардагы майда барат топторду чымын катары көрбөй, 1-2 топтун лидерлерин жок кылып жиберишти. Булар маскасы жок эле Таламандын тал түшүндө барып, талап тоноп кете беришчү. Бишкектин 3 жеринен айына $100 төлөп, 2 бөлмөлүү квартираларда турушат. Ошол 3 квартиранын каалаган жерине конуп түнөйт. Төртөө тең бойдок, каалаган убакта көңүл атчу кыздар даяр, көбү сойкулар. Бу 4 айбан Кыргыздын нечен бир сонун кыздарын кор кылып ташташпадыбы? Алардан запкы жегендердин бири да милицияга арызданып барбады. Бир ирет 4 чечендин экөө бир кафеге шашпай, тамак ичип, анан пиво урттап олтурат эле, аларга жанаша бош столго бир жигит менен кыз келип олтуруп, тамакка заказ беришти. 2 чечендин улуурагы жаңы олтурган кызды тешетиктей калып, ага болгон кумары ашып ташып кеткендей болду. Бу көпкөн неме ал экөөнүн сүйгөн экен, жаш экен. Бактысына балта чаппайын деген ойдон кайдан ойломок. Бул азыр 30га чыгып аткан неме 18 жашынан колуна курал алып, орус менен согушкан. Далай солдаттын каны мойнунда. Эми бул жерге келип Кыргыздын канына кана турган ою бар. Ал иши башталган эмеспи? Бу Ваха деген чеченде аюу деген да, уялуу, тарынуу деген да сезимдери жок эле. Өлүм дал маңдайынан чыкканда гана кайраттанбаса, беттегенин бербегендерден эле. Ваха шериктери менен Бишкектеги же ага жакын башка жердеги аялзатты бир көрүп, жактырып калдыбы, ал ким экенине карабай, зордуктап тынчу. Бүтүндөй жалпы үйдү жайлап кое таштабадыбы бул 4 чечен. Ошентип, Ваха сурун сугунуп жиберүүчүдөй сулуу кыздан көңүл албайт. Аны байкаган жанындагы жигит айтты. Жактыбы? Ананчы? Азыр элеби? Кое тур. Тамактан арын шашпай ичишсин. Эмкисин качан ичерин ким билет? Ушундай көпкүлүңкү сөз. Ваханын жигитинин айтканын кара. Азыр элеби дегени, азыр эле сүйрөп алып кетелиби дегени, кыздын жанындагы жигит да, кафеде олтурган 20дан ашуун аял эркек буларга кеп эмес. Аны кой, кафенин босого тарабында 2 милиция тамактанып жатат. Аларды тоотуп койбойт. Жарым саатча убакыт өттү. Кыз жигит шашпай, тамактанып чайдан ичишти. Анан экөө орундарынан туруп, жетелеше сыртка чыкты. 2 чечен алардын артында. Кыз жигит кафеге жанаша жайгашкан паркты көздөй шашпай басты да, бир топ тереңдеп барышып,
Eenirээк өңдөнгөн орундукка олтурушту. Атегеректе эч ким көрүнбөйт. Эки чечен кыз жигиттин эки тарабындагыларды кыса олтурушту. Жаш жигит булардын кылыгына чыдабай кетти. Бул эмне кылганыңыздар? Ваханын жигити жооп айтпастан өлбүрөгөн кыргызды жакадан алып, өзүнө күч менен тарта тумшукка сүзүп калды. Тумшукка баш менен жеген жигит ошол эле жерден шылк этти. Эси ооду. Ваха болсомуш жебей эле эси оогон кызды капшыра качырата кучактап, бакты аралай басты. Кыз чыңырды. Ваха кызды жерге жыгып алып, кыз экенине назиктигине карабай, беттен ары бирди эле кыз тынчыды. Айбан ишин жасады. Кыздын жигити эсине келип, ордунан атып турмакчы болду эле, Ваханын шереги аны бир эле шилтеп, тынчытып, бычагы менен ичке бышты. Жигит тынчыды. Чечендер кетти шашпай. Кыз далайда эсине келип, кан суудай агып, сулк жаткан жигитин көрүп, ачуу чыңырды. Бу 4 чечен мындай иштердин далайын жасап, куралдуу кол салуулары андан көп болуп, чейинден аябай чыккандыгына биздин милиция ишке киришти. Аларды карап, кылмыш таракынын толгон эпизоддорун моюнга коюп, сотко ашырышты эле, абийирден акчаны жогору коюп, небак көнүп бүткөн сот күнөөсүн күч менен моюнга алдырыптыр деп 6 жылдан арам кести. Бери дегенде өлүм жазасын бериш керек эле. Бул бүт кыргыздын канын кайнаткан иштин Мырзабек менен Саматта уккан. Анда экөө тең милицияда иштечү да. Ал 4 чечендин айбандыгы жөнүндө жергиликтүү крим дүйнөнүн лидери да угуп, кыргызды намысы козголуп, 4-өөнү тең өлүм жазасына буйрган. Бирок алар өлгүрбөй калышкан. Милициянын колуна түшүп кутулду да чечендер. Эми ошол 4 чечен 6 жылдык мөөнөттүн 2 жылдан бир аз ашыра өтүп, бошоп чыгып атпайбы? Ага себеп ортодо өлчөөсүз акча ойноп кетти. Бул 4 чечен кадимкидей эле баш иштерин жасаганга өттү. Бул тууралуу милицияда, крим дүйнөдө кабардар эле. Бул 4 чеченди коркулбайбыз деп, бу жерде түптөнүп калган чечендердин крим топторунда аларды колдомой болду. Алардын түбүнө жетебиз деп сөз бергенбиз, деп кыргыздын крим кыраандары аракетин баштады. Милициясы да жөн жаткан жок. 4 чечен түрмөдөн чыккандан 3 күн өткөндө алар соттолгондо коркпой, күбөгө өткөн бир кафенин ээси 30дан эми өткөн кыргыз жигит дал өзүнүн кафесиндеги чакан бөлмө кабинетинде мууздалды. Ошол күндүн эртеси дагы бир күбө май куюучу жайдын ээси элүүлөргө чыгып, неберелүү болуп өзүн бактылуумун деп сезе жашап жүргөн киши ошол май куюучу жайдын жанынан ок жеди дал башка. Бул окуя элдин баарын түштөнүп жаткан маалда болду. Эки өлүм окуясында тең кенедей илинчек калган жок. Дасыккан оперлерге. Бул эки өлүмдү чечендер өтө дыкат пландаштырып жасашты. Ошондон 2 күн өткөндө Мырзабек аз жерден ошол чечендердин колунан өлбөй калды. Дүйнөнүн тагдырын кара. Мурун тээ алыс жерде өзү таптакыр көрбөөчүдөй болгон алшумшуктөр бетме бет келген. Мырзабек башында турган жайга не бир түркүм адамдар машине коет. Аялы бар, эркеги бар, жакшысы бар, сылыксы паа, айбаны бар кепке келбей керейген. 3-4 күндөн бери кавказдыктар кочкул жашыл түстөгү Ауди машинесин коюшат. Жап жаңы, азыр эле заводдун дарбазасынан айдап чыккандан көз тайгылта жалтылдайт. Бир күнү эртең менен ошол Аудини коюп жүргөндөрдүн бири Мырзабектин түн күзөткөн жигиттеринин бирин чакырып, сука, момуну ким жасады?» деп машинесинин алдыңкы эшик тарабына көрсөтүп, жакындай келген жигитти табарсык талаштыра бир тепти. Тиги бир бакырып алып, бут таамай тийген жерин мыкчый бүк түштү. Мырзабек наркы терки басып турат эле, жигитине чуркай жетип өйдө тургуза калды. Тиги Кавказын көрсө чечен экен. Болгондо да Ваханын оң колу жигит экен. Накта баш кесер. Мырзабек ага, бу эмне кылганың я? деп эмнеден тилдээрин ыгын таппай буйдала калды эле. Тиги, сага да керекпиз, сука, деп Мырзабекти качырып тепмекчи болду эле. Андайдын неченинен оңой эле буйтап кетүүгө жарамдуу Мырзабек буйтай берип, кое турчу, эмне болду? деп муш менен же бут менен жооп кайтарбады. Чечен Мырзабекти берки жигитти тепкендей тебе албай калганына ашып ташып, эмне болду дейт.
Иниңдин көтү болду деп эми бир ирет качырды. Ана эмесе, эр болсоң Мырзабекти токтотуп, шилтенген бутун асмандан берип, дал чечендин ээлигин токтотту. Кадимкидей карс деген үн чыгып, чеченин оңкосунан сайылды. Ачууга алдырган Мырзабек эми бир тепти. Бул жолу жерге тийген башынын жагы талкаланып кетти. Ошол жерде машинесине келгендердин 10 чактысы чогула калды. Тегеректе жүргөндөр да чогулду. Ошондо олбурлуу бир жаш жигит Мырзабекти мындай чакырып, акырын сурады. Тигини кимиңер туруйттуңар? Мен, деди Мырзабек камырабай. Эмнеге? Жөндөн эле биздин бир кароолчу жигитти табарсызга тээп салып атпайбы? Туура кылгансыз, деди тиги жигит ыраазы боло. Бирок эми аябай сак болуңуз. Жок дегенде 1-2 күн болуңуз. Эмнеге? Ал көп сөз. Бул Ваха деген бандит чечендин оң колу болот. Сизди тирүү койбойт. Сак болуңуз. Ошону менен Мырзабек тереңдеп сурабады. Тиги жигит да сөз улабады. Кете берди. Жагы талкаланган жигит бир топто ээсине келип, теңселе басып, машинесин ачты да ичинен тапанча алып чыгып, кароолдун үйүн жанына турган Мырзабектерди көздөй басты. Суке, баарыңды кырам. Баран кыргыздар. Баарыңарды кырабыз. Баран кыргыздар. Баарыңарды кырабыз. Жанкечтин эметкен топту мээлей 1-2 ирет атып талды. Дал ошол учурда кайдан жайдан пайда болду, көзгө илинбей калды. Жанагы Мырзабекке эскерткен олбурлуу жигит чечендин артынан жетип колго чапты. Жыгылган немени бети башын ажыратпай тээп алып, нар жактагыларга тапанчаны алып, ок салгычакты чыгарып алып, тапанчаны кайра таштады. Анан жаткан немени эми бир кабелтең тээп, ылдамдай басып кете берди. Наркы көчөдө турган боз түстөгү Жигулиге түшүп кеткенин көрдү Мырзабек. Ким чалганы белгисиз, аз өтпөй милициядан опер топ келип, 1 саат чамасында окуя болгон жерди көрүп, күбөлөрдү сурап, алар чакырткан тез жардамга көргүлүктү көргөн чеченди бир милицияны кошо салып, жөнөтүп кете беришти. Уландысы кийинки бөлүмдөрдө. Урматтуу угармандар, биздин баракчага катталып, дал ушул аудио китептерге жакты белгисин басып кетүүнү унутпаңыздар.